мага Москвада келди. Бойго жеттик, турмушка чыгайлы десек, апасы каяка турмушка чыгасың, эмне ээрсиреп калдыңбы? Ана кредитти төлө деп, акасынын кредитин төлөтөт экен, өзүнүнкүн төлөтөт экен, ушундай эле толтура. Себеби мен Россияга барганда эле ошо содадан баштадым да мен. 5 минут намаз чытай, за молитва можно десем, можно дейт. Алар кайра жакшы көрөт экен да, кайра сүйүнүп, конечно деп токтойт чеке. Жай намаз саласың, 2 ракат касыр окуйсуң. Кээ бир эжелер бул жакта турмушу туруп, ал жакта бирөөгө никеге туруп алган учурлары дагы кездешкен. Бизде кыз балага көңүл буруп болбой калыптыр. Иштейт, атасына берет, агасына берет, тууганына берет, убак саат келет, эрден дагы жок, акчадан дагы жок, үйдөн дагы жок. Акча табам деп үй бүлөсүн курбандыкка чалбаш керек. Чуга ажыны мындай махаббат менен досум деп айтып атпайсызбы? Негизи таанышууңар кандай болду эле? Кыргызда ушундай бир эки сыфат бар экен, ушуну биз эрте эле ушуну ойлонсок болмок демекчимин да. Качан бир согуш чыгып кетсе патриот болот экенбиз, бир адам өлгөндөн кийин кадырын кадырлайт экенбиз да. Кыргызстанга келдиңиз. Кыргызстанда мусулмандардын жагдайы кандай экен? Кыргызстан машалла. Сурооңуз дагы билгендей эле суроо берип атасыз дейм да. Иш жүрүшпөй калганда, өлөйүн деп өлбөй калганда, же катуу оору келгенде эле бир Кудай дебестен, бир оору келе электе эле, кырсык келе электе эле, банкрот боло электе эле Кудай десек. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр жана катталуучулар. Бүгүн бизде конокто исламда, мусулманчылыкта айтат, мусафир болмоюнча ыйманың толук болбойт депчи. Анан бүгүнкү күндө көпчүлүк кыргызстандыктар ар бир үй бүлөдөн мусафирчылыктын күнүн кечирип келаткан учур. Ошол мусафирчылыкта ыйманын бекемдеп, көзгө көрүнбөгөн дават ишин аткарып жүргөн, Россияда көп жыл дин менетин кылган устаз Сүйүн Дамла Жусупалиев. Ассаламу алейкум, устаз. Аман-эсен келип алдыңызбы? Негизи баягы көпчүлүккө дагы тааныштырып кетсем, сиз көп медиада жоксуз, бирок кандай десем, Чубак ажы көпчүлүк учурда Россияга барып калганда албетте жанында отуруп, кадрларга түшүп калган жана суроолорду илгеп отурган устазыбыз. Негизи башынан баштасак, сиз бала чагыңыздан баягы толук болуш үчүнчү кантип динге келип калдыңыз, кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз? Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилла, чындыгында жараткан Аллах Таала чексиз мактоолор болсун, биринчи сөзүм. Андан кийин бизге дүйнө ахиреттин бактылуулугун көрсөтүп берип кеткен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Сурооңуз. Мен жөнөкөй үй бүлөнүн баласымын. Тоодо чоңойгонбуз. Мен ушундай динге, ушундай дин чөйрөсүндө өсүп, чоңоюп, ушу дин чөйрөсүндө жүрүп калганыма бирден бир себеп ата-энем, анан бир туугандарым. Айылда эле ушул атамын ушу кабры нурдуу кылган болсун, бардык эле агаларымды окуткан экен. Аталык милдетим деп. Анан ушул акыры эң кичинекей уулу, үйдөн кичинеси мен. Ошол мага акырынан ушул акырына чейин окусам деген ниет кылып, ошол 6-класстан айылдагы устазга кармап берип, кийин анан 7-8 окуп, кийин анан хүжрага чыгып, анан мусафирчылык тартып, окуп, маркум Абдугафар Усманов менен да чогуу бир хүжрада чогуу калдык. Алла буйруп насип кылган экен. Ага чейин көп устаздардын менеттери бар. Кийин 93-жылы анан кийин ушул Ош областында Кара Суу районунда Фуркатта медресе ачылды, ислам институт ачылды, Абдужапар атынан ислам институт. Ошол жерде маркум устазыбыздын жайын жаннаттан кылган болсун, ошо Мулла Шакир устаздын колуна түштүк. Устаздын колунан ушул 99-жылы бүтүрүп чыктык. Анан сиз кичинекей кезиңизде көбүндө болот го, баягы жаш кезимде мындай тентек болчумун, анан бир учур болду, бир мындай эске түшүрүлүү бир окуя болду, анан кийин динге келип калгам, анан мени жетелеп атам алып барган деп. Сизде өзү кичинекей чагыңыздан бери эле динге бекем экенсиз. Негизи кайсыл айылдын, кайсыл райондун жана жогорку кеңеште айтты го, мындай кулуну дебегиле депчи. Уулу болосуз.
Ош облас, Карагулжа район, Карагуз айыл өкмөтү Кара Жыгач түшүнүк айылынан болом. Түшүнүк айылында чоңойгом. Максат устаз дагы Карагулжадан болот. Анан көпчүлүк окшотор экен сиз дагы Максат устазга. Тууганчылыгыңыз жокпу? Жердешпиз. Район бир. Районубуз бир районданбыз. Анан Россияга кантип барып калдыңыз негизи? Кадимкидей мигрант катары бардыңызбы же ошол дин мээнетин кылам деген ниетте бардыңызбы? Россияга чынын айтыш керек, эми чындыгында рызкы кайып дейт го. Өлүм кайып, нике кайып, рызкы кайып. Россияга деле өзү негизи барыш убагында бир ойдо деле болгон эмес эле. Ошо бир тууган агам кабыры нурдуу болгон болсун, ошо себеп болуп калды. Ал учурда бизде ушундай бир түшүнүк болгон, окуп медреседе окугандан кийин молдочулук кылып тиричилик өткөзбөйм деген принцип бар эле мендечи. Мен эми молдочулук кылып тиричилик. Ал учурда биз окуган учурларда адамдардын көз карашы да башкача эле. Сен молдо болуп тиричилик кыласыңбы деп мындай. Анан ошодон баягы мусулман өзү күчтүү болуш керек деп устаздарыбыз, мусулман өзү күчтүү болуш керек. Мамиледе күчтүү болуш керек. Финансовыйдан күчтүү болуш керек, физически күчтүү болуш керек. Мусулман мындайча айтканда жардам берүүчү болуш керек. Хадис бар го, алуучу колдон берүүчү кол жакшы дегендей. Эми ушу мен эл катары эле пешине тер менен иштеп алсам, илимди эми ошол мүмкүн болсо, канча күчүм, канча мүмкүнчүлүк берсе жараткан Аллах Таала ошо кызмат кыла берем. Кайсыл жерде болбосун, эми сөзсүз эле бир мечитте байланып же сөзсүз эле бир жерде байланыш деген түшүнүк менде анда жок эле. Ошол негизинде ошо Россияга 2002-жылы Россиянын Улан-Удэ Бурятияга барып түштүк, ушу бир тууган агам менен. Ошо кызмат кылып, жардамдашып, анан ошодон нарынан кийин баягы үйлөнгөн элем, уулдуу болгон элем, чоң уулум бар. Эми баягы жаштык маалда, жаштык мезгилде путу колго туруп алайлы деген түшүнүк бар эле андачы. Ушу жакшы иштеп, кичине бир бала чакабыз эртең чоңойгучакты үй жай кылып алайлык, балдар чоңойгондо жакшы окутайлык деген түшүнүк менен барып, анан Алланын амри менен ошол жакта динге эми параллельно эле соода дагы болду, динге кызмат дагы болду. Аллага шүгүр, ошол жакта жүргөн мекендештерге, мигрант болуп калган мекендештерге Кудайга шүгүр түзүк эле дин жагына, иман жагына кызмат кылдык. Алла мүмкүнчүлүк берди ошого. Азыр эми мигрант десе көбүнүн оокаты, тамак ашы табуусу жеңил болуп калбадыбы? 2002-жылы сиз канча жашта элеңиз? Ал маалдагы мигранттар кандай эле? Негизи жөн эле мигрант болуп жүр, дин мээнетин бул жакта коелу. Ал учурда 2002-жылы барганда ошо акча табам деген түшүнүк менен баргам көпчүлүк эле. Бирок мен барганда таң калганмын, себеби бизден баргандардын көпчүлүгү эле мындай динге, иманга өтө эле алсыз экенин көргөм. Себеби ал жерде мечит, биз барган жерде Улан-Удэде мечит жок ал учурда. Ал учурда ушул башка улуттарды көрүп, алар бир домду намазкана кылып алышып, жума окугандарын көрүп, ал жерге биздикилердин барбаганын көрүп, ошол жерде баягы ой, кам пайда болду менде. Эмнеге биздикилер барбайт деген сезим менен анан ушул кызмат кылышым керек экенин, эми жараткан Кудайым бир аз болсо да устаздардын колунан өткөздү, бир аз болсо да атам ниет кылып кичине окуп деле ушул алган илим билимни кантип эртең мен Алланын астына жооп берем деген өзүнчө жекече баягы кам пайда болду. Ошондон анан секин сабак уюштуруп, анан Улан-Удэде көп турбадым, себеби 1 жыл, 2 жылдын тегерегинде эле туруп, кийин андан ары 10 саат поезд менен жүргөндөн кийин Забайкальский край болуп калды азыр, Чита шаарына барып туруп калдык. Ал жерге барышыма да ошол мечит себеп болду. Мечит бар экен бул жерде. Ушул жерде соода кылсам дагы мечит бар экен, эми баягы иман бир жолу жок болуп кетпесин деп кыжалат болот элек. Ошондон анан мечитке барып, мечитте ал жерде деле ошо биздин Кыргызстандан баргандардын барбаганын көрүп кыжалат болуп, иман, силер дагы мусулмансыңар деген сөздөрдү угуп, андан сайын баягы кам күчтүү болду да. Анан ар 4-күнү бизде баягы ата бабаларыбыздын эрежеси бар го, ар 4-күнү жыт чыгарып, өткөн аталарыбызга Куран окут деп, пайшембалик депчи, анан ошого соодагер ага ини достордун башын бириктирип, эми акчаны тапкан кел максат эмес, эми ушундай себеп болгон, ушуга мүмкүнчүлүк болгон ата энебизден бир эстей жүрбөйлүбү деген таризде баягы намысына тийип, ойлорунда ойготтум да. Ошентип анан ар пайшембе күнү баягы соодагер ага ини досторго бул 4-күнү сиз, бул 4-күнү пайшембе күнү сиз сабакка аш кыласыз деп, анан ушинтип
кыргыз аш дегенде активный болот өзүбүздө. Кызматка жакшы, сыйга жакшы. Ошентип ошол жагынан алып анан сабак башталды да. Кийин анан барып Читада ошол мечиттин карап турган губернатор татар эле, анын бир тууган жээни доктор, университетте профессор, мечитте ошолор көзөмөлдөйт эле. Анан ошо мечитке суранышып, имам болуп бериңдешти, кийин муфтий болуп бериңдешти. Анан имам болуп кичине кызмат кылдым, себеби ошо өзүбүздүкүлөрдү бир аз санын көбөйтөйүн, кичине бир мээнет кылайын депчи. Аллага шүгүр, бирок ошол эмгек мээнеттин жыйынтыгы болду. Анан ошол жыйынтыгым дагы баягы күчтүү болсун, таасирлүү болсун деп, биздин эми баягы алыс жерде жүргөндө алым уламаларга болгон сый урмат, мухаббат, сагыныч, куссалык болот эле. Ошол учурларда эле анан Кыргызстанда белгилүү устаздарыбыздын бир канчасын алып барып, ошол жерде башка жакшылыкта жарышуу бар го. Башка туугандарга, башка улуттагы туугандарга бир мына биздин эл мынандай, бизде мынандай алымдарыбыз бар. Керек болсо биздин муфтийибиз баш болуп, ошол мигрант болуп келген мекендештерибизден кабар алат дегендей кылып мактангандай болуп өзүбүздүн жакшы жагыбызды көрсөткүм келип, ошол аттуу баштуу устаздардын баардыгын алып барышка Алла мүмкүнчүлүк берди. Ошентип Россиядагы бул жагы Урал, Дальний Восток, Сибирь, Якутия ал жагы ошого чейин, ошол жактарга чейин сабак уюштуруп, сабактарды кылып турдук тынбай. Сиз азыр кыска эле айтып кетпедиңизби, могу басып өткөн жолдучу, бирок анын ичинде кандай гана кыйынчылыктар болду. Мисалы үчүн азыркы күндө бар жок оңой. Ал маалда жаңы Россиядагы согуштарды жыйнап, эми жаңы бийлик келип, баягы терроризм деген терминди аябай катуу карманышчу эле го. Сакал коюгандай эле, баягы биринчи мечитке кыргыз вообще болбосо керек, айтып бергениңизге караганда. Болгон эмес. Анан биринчи кыргыздардын жамааты түзүлдү. Кандай болду ошол жолдор? Бул эми чындыгында буну айтып отурса узак убакыт кетет. Буну азыр көргөн мекендештерине көрүп алып, дамына мына жерде айтпайды да, дамына мына жерде айтпайды дешсе керек. Азыр мен сиз баягы чукулдан эле суроо бергениңизден кыйынчылыктар болду. Себеби баары бир христиан дүйнөсү да ислам дүйнөсү эмес. 90% алардын саясаты башка. Бирок кайсыл жерде жүрсөң, мени эстесең, ошол жерде мени табасың деген жараткан Аллах Тааланын рахматы, мээрими менен биз баары мусулманбыз. Бирок Россияда деле эгерде сен өзүңдүн диниңди туура кармансаң, ошол мыйзамына каршы иш кылбасаң, аларда деле мындай исламга тыюу жок болду. Мечит бар, намазга барсаң болот, ажыга барсаң болот, орозо тутсаң болот. Бирок баягы ашыкча нерселерди кылбасын деп аларда чочуйт. Эми өздөрүнүн мыйзамы, закону бар, коопсуздук караган отделдер бар. Алар башында мындай аябай катуу контроль кылып алышты. Допросторду беришти, чакырып сурак кылып атышты. Эми сураганда мен ушундай ойлонот элем, булар дагы ошол өзүнүн начальнигинин ишин аткарып, өздөрүнүн кызматын аткарып сурап атышат. Эртең кыяматта да бизди да Алла Таала ушинтип эки периште сурайт. Бул жакта периште жакшы жагыбызды жазган, бул жакта жаман кылгандарды жазгандар, ошол бүт амал дафтарга түшкөндөрүбүз эсеп китеп болот. Ошондо кандай болот деген ой келет эле магачы. Булар өзүнүн ишин кылып атат, а биз эмне өзүбүздүн ишибизди кылбайбыз? Биз намаз окуйбуз, ошолорго түшүндүрдүк, сурадык. Алар сурашты ар кандай суроолор менен. Биз ушул Ахли Сүннет вал Жамаат, Ханафи мазхабын кармаган, Матуридия акыйданы кармаган ата бабалар тутуп келген традицион ислам, салттуу динибизди карманабыз биз. Деп акыры ушул алар сурай беришти, биз сурак бере бердик, бара бердик. Ар кандай суроолорду берди, туура суроону деле туура эместей кылып беришти. Бирок Алланын рахматы менен баардыгы өз жолуна түшүп кетти. Алар деле билишти акыры. Себеби ал жакта бир минус жер, ушу биздин сапар тартып тыйын табам деп кеткенде имандан алыс болгон үчүн семейный проблемалар аябай көбөйдү. Жергиликтүү имамдар татар, ал жакта татар туугандар. Алар деле мындай бизге болгон көз караш, сый урмат анча болбоду башында. Эми семейный только проблема менен келет. Мечитке силер кандайсыңар деген түшүнүк келген үчүн анан Аллах мүмкүнчүлүк берип ар бир региондун муфтийлерин Кыргызстанга алып келип, муфтиятыбыз менен жолуктуруп, конференцияларга катыштырып, Бишкек, Ошко чейин алып барып коноктодук. Көзү менен көрсөтөлү депчи, биз кандай эл экенибизди, кандай меймандос экендигибизди, кандай иманда жашап жаткан элибизди көрсөтөлү деп ушуларга чейин уюштурдук. Алла мүмкүнчүлүк берип келип көрүп кеткенден кийин алардын көз карашы өзгөрдү. 180ге өзгөрдү.
бизге болгон көз карашы, бизге болгон сый урматы мурунку взгляд жоголду. Мурунку көз караш жоголду. Андан кийин ошол муфтийлер сый урматты көргөндөн кийин, көзү менен көрүп кеткенден кийин биздин бул жакта элибиздин имандуу экенин, бул жакта устаздардын, бул жакта медреселердин окуп аткандарын мен көрсөттүм ошолордун бардыгын. Алардын баардыгын көрүп кеткенден кийин анан башкача көз караш менен мени кабыл алып башташты. Кийин мен ошолордон жолдомо алып, уруксат, чакыруу кат жазып бериңиз. Биздин ушул Кыргызстандагы аалымдарыбызды алып келелик. Бизде ошондой башка теченияга, башка бир фыркага, башка бир сектага кетип калбасын. Мен өзүм жалгыз эми үлгүрө албайм деле. Сооданын деле розница соода болгондон көрө оптом соода болгон жакшы го. Анан эми мен мына алым уламаларыбызды алып барганча ошо жалпы мигрант мекендештерибизге жетсин деген ой болду. Анан анча мынчалар да суроо берет, ушу өзүңүз чыкпайсызбы, өзүңүз сабак бербейсизби деп. Эми чакырып алган коногумдан микрофон талашпайын, өзүм алып барсам, өзүм уюштурсам баардыгын досторум менен учурдан пайдаланып айтып кетет элем. Ошончо кылган кызматтын баардыгы мен өзүм жалгыз кылган жокмун. Биринчиден жараткан Алланын рахматы, мээрими менен болду. Экинчиден ошол жактагы ага ине достордон Алла ыраазы болсун, туура түшүнүп, туура кабыл алган. Себеби дин эки жол менен таркайт: хижрат, нусрат менен, көчүү менен, анан ага жардам кылуу менен. Биз ушундай алымдарыбыз атайын Кыргызстандан биз деп келип атат. Биз да ошолорго көмөктөшөлүк. Эртең ушуга жумшаган тыйын мал жаныбызды, үзүрүн, ажырын Алладан алабыз. Бул текке кетпейт. Бул Алла менен болгон соода деп анан алар да малын, жанын аябай, үйлөрүн аябай, тамактарын аябай кош колдоп кызмат кылышты. Бүгүнкү чейин айтышат, рахмат айтышат. Ушул 2016-жылы барган экен элек маркум чогуу ажы досум менен Красноярскийге. Кап ошондо биз билбептирбиз, бир келди, бир кетти. Ошондо учурашып калганыбыз машалла жакшы болгон экен. Анча мынчалар кийин келгенде деле учурашам дегендер болгон экен. Азыркыга чейин өкүнгөндөр бар. Неге Москвада деле келип жүрдү, кийин келгенде учурашам деп барбай калдык элек дегендер дагы аябай көп. Эми ошон үчүн Аллах Таала берген мүмкүнчүлүктү бир мындай текке кетирбестен жакшы нерсени жакшы жакка пайдаланып калышыбыз керек экенбиз деген түшүнүк көп адамдарга мындай келди да, сезимдер ойгонду десем болот. Азыр Аллага шүгүр, азыр деле ушу секин мүмкүн болушунча Санкт-Петербург, кечээ да Якутский, Красноярский, Иркутскке чейин барып келдик. Барып сабак өтүп келдик. Алиги ата бабаларыбыз айткан сөзү, башында сиз айтып кеттиңиз го, мусапыр болбопсуң, мусулман болбопсуң дегендей. Сапарда мекениңдин, туулган жериңдин, бул жакта туугандарыңдын, досторуңдун кадырын билесиң. Ызатын билесиң, урматын билесиң, сен сагынасың. Бөтөн эл, бөтөн жер. Бирөөнүн жеринде султан болучакты, өз жеринде ултан бол деп ата бабалар бекеринен айтпаптыр. Эми ал жакка деле биз чыргагандан жылкычы болдум беле дегендей, чыргагандан кетип калган жокпуз ал жака. Ушул Аллахтын рызкын ошол жака чачыптыр. Тан алып, тан берип ошол жака барып, мээнет кылып, эмгек кылып, ал жактан ушул Кудайга шүгүр. Эми азыр бирок ушул сабактардын жыйынтыгынан азыр Аллага шүгүр, мына Россиянын бир канча региондорунда биздин мекендештерибиз ушул намазканаларды ачып, сабактарды жүргүзүп, бүгүнкү күндө мына ошол курбанчылыктын берекетинен азыр Москвада дагы ошо Манас диний окуу борборун ачып койгонбуз. Мигрант мекендештерибиз азыр семейный барышат, балдары менен барат. Канча эже карындаштары сертификат алышты. Бир пара Куран жаттап, 40 хадис, 40 дубалар жаттап, сыйраларды окушуп, жыйынтыгы жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңүз башта айткандай 2005-жылы дээрлик имам эмес, силер мусулмансыңарбы деген суроо болду деп атпайсызбы? Ортодон бир 20 жылга жетпеген убакыт өттү. Мен билем, мындан бир 3-4 жыл мурун деле көптөгөн Россиянын региондорунда мечиттерде кыргыздар, кыргыз жигиттер имамдыкка өткөн. Ошол аралыкта сиз өзүңүз мындай жон териңиз менен сезип атпадыңызбы? Келген суроолордон деле байкалып калат эмеспи? Кандай трансформация болду кыргыз мусулмандарында, мындай дин кармануунда? Бизде ошол мээнеттин берекети башында башталыш кыйын болду. Кийин жеткенден кийин биздин ушул элдин бир жакшы өзгөчөлүгү бар. Бизкилер региондордо мындай жалпысынан алганда мындай жапырт киришти да, катуу киришти. Өзгөрүү катуу болду. Себеби Рамазан айларында билесиң, Рамазан айында оозу ачар болгондо биздин ушул экендештерибиз, Алла ыраазы болсун, Аллам кабыл кылсын, 30 күн орозо болсо, ошонун 25 күнү биздин кыргызстандык туугандарыбыз
алып коюп атты да, орозону алып коюп атты. Өтө катуу мындай көтөрүлдү. Барган устаздарыбызга талап күчөдү. Алып келиңиз деп башташты. Ошого айтат элем, ушул баары бир канчалык мүмкүнчүлүк болсо ошончолук алым уламаларды алып барганга мен ошол анча мынча үйдө деле сиз үйдө убакыт бересизби, үйдө болосузбу, тиричиликти эле кылыш керек го деген үй бүлөмө деле мен ыраазычылык айтам, себеби алар каршылык кылган жок. Алар наоборот кайра сиз ахиреттин ишин кылып атасыз, сиз Алланын ыраазылыгын табыштын ишин кылып атасыз деп колдоо болгондугу үчүн ушундай бир кызмат кылганга мүмкүнчүлүктөр болду. Анан мындай түшүнүк бар да, мисалы үчүн дин жаатта молдоке десе эле, эми ал менен кантип акча тапмак элең деген ата энеде мындай баары бир суроо пайда болот, мындай ички дүйнөсү менен каршылык көрсөтөт. Бул Кыргызстанда. Россияда жүрүп дин менетин кылып параллельно кандай жумуштарды кылып жүрдүңүз? Параллельно Соода сатып. соода сатык. Ошол эл катары айтып атпаймынбы, ошол эл катары соода кылып, өзү биздин мындай көз карашыбызда мен көп жерде айтам. Мен эми элдин молдосу болуп, ошол Россияда кызмат кылган катары айтат элем. Эми ачуу чындыкты да айтып коеюн учурунда, качан эле өзү биздин сабак катарында айткым келип атат. Күч келгенде, бир оордук проблема келгенде, иш жүрүшпөй калганда, же бир мындай өлөйүн деп өлбөй калганда, же катуу оору келгенде эле бир Кудай дебестен, бир оору келе электе эле, кырсык келе электе эле, банкрот боло электе эле, келин бала менен урушуп, жаңжалдашып, үйгө батпай кала электе эле Кудай десек, анан молдону ошол эле учурда эле издебей, башка учурда эле устаз деп эле сабак алып, сабактарды көбөйтсөк, илим алсак, билим алсак, Алланы жакындан таанысак, себеби динде да бактылуулуктун баардыгы динде. Жараткан Аллам өзү айтып атпайбы? Бактылуулуктун баардыгын мен толук динге гана койдум депчи. Динди жакындан тааныса, жашоосуна алып келген болсо, ал эч кимге кыянаттык кылбайт. Себеби эмнеге? Мени Алла көрүп турат деген сезим болот. Бирөөгө жамандык ал оюна да келбейт. Неге дегенде Алла көрүп турат, Алланын астына кантип жооп берем деген сезим болот. Пайгамбардын сүннөтү баардыгын көрсөтүп койгон. Менин немем ушул болгон да, ушул нерсени биздин мигранттар, ушу мекендештер ушуну жетсе, ушул укса, үй бүлөдө мисалы канча акча тапсаң деле, канча бизнесиң күчтүү болсо деле, үйүңдө тынчтык болбосо, жүрөктө тынчтык болбосо, ол оборотуң эч нерсе кыла албай калат. Ошого финансовый маселе жагындагы үй бүлөнү дагы жакшы карап, муктаждыктарын бүтүрүш бул ар бир эркектин, ар бир атанын милдети. Ошого мен эми муну кылып аткан нерсемди дин менен, илим менен абройду салып, өз кызыкчылыгына жумшаганды мен жаман көрөм өзү негизи. Ошол эл катары соода сатык кылып аттык. Анан бир жолу ушул Кытайга кирип товар алып келип, Кытай партнерлор пайда болуп, алар сунуш кылып калды Москвага, ушундай бир Кытайдан товар алып келсек, ушул жакта биздин өкүлүбүз болуп бериңиз деп. Ошол учурда эле биздин Кыргызстандан сунуш болуп калды. Омар Чубак ажы, бир канча устаздар биздин муфтияттын Россияда өкүлү болуп кызмат кылып бербейсизби? Ошол эми биздин ишенген устазыбыз маркум ошо Момун Шакир устаздын шакирти экенсиз деген суроо болуп калды. Эми эки жактан суроо болуп калды да. Эми ол дүйнөгө киришкенде ондо чындыгында бул ишти мен кыла албай калат элем, себеби анын жоопкерчилиги ошончолук чоң. Экөөнү тандаш. Ал дүйнө менен ахиреттин сунушу бир келгенде ахиретти тандай берейин деп, анан кийин ушул өкүлчүлүктү макул кызмат кылып берейин. Эми өкүл болбосом деле кызмат кылып жүргөн элек. Буда эми жоопкерчилик келди деп, анан толук буга көбүрөөк басым жасадык. Азыр деле ошо соода сатык менен, азыр деле ошо соода кылабыз. Точкабыз бар, кийим кечек. Баары эле ушу суроону айтат. Бир карасаң сиз Москвадасыз, бир карасаң Бишкектесиз. Сизге мына Дордойго түшүп чыкканда эле акчаны каяктан таап атасыз дейт. Акчаны жакшыраак карасаң табасыңар. Алланын казынасынан келип атат. Себебин кылып атабыз. Эми мен мактанбайм да, мен мындай кылып атам, мен мындай кылып атам деп, ошон үчүн сиздерге табышмактуу болбосо керек деп күлүп коем. Анан себеби деп атпайсызбы? Алла Таала казынасынан берип атат, эмнени себеп кылып берип атат деген суроолор болот да. Мисалы үчүн соода кийим кече менен эле. Кийим кече. Сиз өзүңүз чындап эле ошол ал жакта бул жакта жүрөсүз. Үй бүлөлүк бизнес бирөөгө эми делегировать эткенсиз да бизнести.
Себеби мен Россияга барганда эле ошо соодадан баштадым да мен. Соодадан баштады. Ал учурда соодада оборотто деле акча жок болчу. Нөл менен эле барганбыз. Анда подразделение Насия карыз алат элек. Ошону соода кылып чыгарып, карыздан да кутулуп, өзүбүзгө да пайда чыгарып, ошону оборотко салып, анан бирине мындай кириштирип, сезонго баягы жакшы товар, кайсы товардап келсең кетет, кайсы товар өтүмдүү деп, анын ортосунда минуска да киресиң, адашып товар ала аласың. Ошентип жүрүп баягы соода саттыктын кичине бир мындай тилин үйрөнүп калганбыз. Кудайга шүгүр, ошо соодада сезондордо ошо болуп калат. Ошонун баракасы менен болуп атат. Анан көпчүлүк устаздардан сурайбыз да, эми көпчүлүк устаздар өздөрү соода кылбаса деле мындай илим алган үчүн ошол жооп берет, теория менен жооп берет да. Сиз практик катары бул бизнестин сыры эмнеде, соода бизнесинин? Бизнестин сыры туура мамиле кылууда, адилеттүү мамиле кылууда, алдабоодо да. Мен өзүм аралашып көп көрүп калдык, биз мындай алдап коебуз. Ошо алдоодо берекет кетет. Туура мамиле кылыш керек. Каяктыкы чыккан болсо ошол жактыкын айтыш керек. Мисалы Кыргызстандыкын, Кытайдыкы же Кытайдыкын Турцияныкы дебешибиз керекпиз да. Мамиле эгерде чындыгында алып сатуучу менен жакшы боло турган болсо, ал дагы сага келе берет. Бул жакшы, бул алдабайт, бул туура. Айтасың мындай. Жалган сүйлөбөш керек, алдабаш керек соодада. Анан соода саттыкты жыйнаштырып, эми кийинки даражага өтсөк, алымдарды алып бара баштадыңыз. Биринчилерден болуп чубак ажын алып бардыңызбы? Жок, биринчилерден болуп, эми бул жерде атын атай турган болсок, бир канча устаздарды алып бардык. Кантип алып барып калдыңыз? Эми мындай нюанстарын байланышка чыктыңызбы? Же кандай болду? Мындай кызыктуу го. Раматылык Чубак досу менен биз 2007-жылы Беккеде окуп жүргөн учурларда эле байланышып, ошол учурда байланышып болуп, дос болуп, анан ушунчалык илим алып атканынан кабарыбыз бар эле. Кийин бүтүп келип калды. Бүтүп келип Алланын амры менен жүрүп калды бул жерде. Муфтиятка ишке кирди, баары эле муфтий болуп калды. Анан устаз Максат Дамла казы болуп калды Бишкекте. Анан менин оюм муфтийди дагы, казы Дамла экөөнү тең алып баргым келди. Анан келип мен айттым. Россияда биздин мекендештер муктаж. Иман сөзүнө муктаж. Чубак досу муфтий. Ал эми график бир жума 10 күн алдыда жазылган. Казы Дамланыкы да ошондой. Мен биракта авиакассага келип билеттерди расчет алып койгом. Муфтийдики даяр болгондо казы даяр болбой калат. Казы даяр болгондо муфтий даяр болбой калат. Ошентип бир 2 жума ушул муфтияттын тегерегинде жүрдүм ошол жерде жатып, биринкин аңдып, билеттерди жылдыртып коем, буронгулам жылдыртам. Анан акыры экөөнү тең түшүндүрүп айтып, анан бир көңүл буруп бериңиздер, бир көп болсо плюс сапарыңыздар менен бир 3 күн, 4 күн кетет, 3 күн. Анан алар 4 күн дегенде эле жок, 4 күн биз жүрө албайбыз буякта. Чында бир мамлекеттин муфтийи болсо, бир Бишкек шаарынын казысы болсо, мен эптеп эле алып барып алайын дейм да, ушу 3 күн дедим да, 3 күн плюс 3 күн самолет менен барабыз. Бир күн сабак бересиздер, кайра кайтып баса бересиздер. Бирок өзү 3 күн аздык кылат эле өзү негизи. Эми обал эле дедиртип алсам эле, эптеп алып барып алайын, ал жактагы ушу мигранттар суусап турат деп, анан экөө тең макул болду. Экөөнүн макулдугуна алып, анан билетти алып эле Новосибирскийде биздин кыргызстандыктар көп болчу ал учурда. Ошол эле учурда Новосибирскийде бир 100 миңдин тегерегинде эле да, ал учурда. 2015-16 экен ушундай. Жок, 2010 экен. 2013-жылы. Анан Новосибирскийдеги балдар бар эле, жакшы мындай имандуу жигиттерибиз бар эле. Ошолорго айттым, ушундай алым кетип атканда бир эле шаар менен чектелип калбастан, 2 шаарда жок дегенде мындай сабак кылайлык. Бишкектен Новосибирскийге учат. Ошол жерде убакытты мен транзит менен алайын да, бир ортодо бир 10 саат. Кеңири сабак дагы болот. Дем дагы алышат. Анан Новосибирскийден Читага учуп кетишет. Читадан анан учуп, Читада жума күнгө туура болуп калдык. Анан ал жердин муфтий менен сүйлөшкөм. Ушуна биздин коноктор келет. Жума хутбаны деле бериң депчи. Берди аналар. Берип, Аллага шүгүр, ошол барганда 2 алымыбыз барып, Максат Дамла, Максат устаз Вол Аср сүрөсүн орусча
баян кылып берди, тафсирлап. Аябай. Эми ал жакта русский язычында бардыгы көп улут отурат. Соборный мечит. Ошол эле Кол асыр сүрөсүн маркум чогуу ажы досубуз кыргызча тафсирлап баян кылып берди. Эл чыкпайт го мечиттен. Чыкпай ушул бүтсө деле чыкпайт. Учурашып, баардыгы учурашып, баягы мухаббат. Эми ошончо курбанчылык чындыгында. Алым уламалардан баргандан анан айтышты. Маркум чогуу ажы досубуз дагы айтты, Устаз Дамла дагы айтты, Максат Дамла дагы. Жакшы эле келген экенбиз депчи. Мен бул жакта туруп эле сүйүнөм да, машалла, жакшы болду мына. Эл канча пайда алды. Ал эге сууга муктаж болгон бак саргарып баштайт го. Суу кое берсең эле, баягы саргарып бараткан бак кайра жашылданып калгандай эле мен ошондой туйдум да. Ошондой сездим. Сүйүнүм ичимде. Машалла, мен баягы кылам деген нерсени кылмайынча мен өзүмө келбейм да негизи. Бир нерсени кылам десем, ошону кылышым керекмин. Анан кийин маркум чогуу ажы досум да айтат эле ушу сүйүн бул апарам деди, бул баары апарат бул. Буга мен жок дей албайм буга. Башка оңой эле жок дейм, мына ушу сүйүн чакырса эле жок дей албай калдым деп. Кийин Россиядагы мекендештердин акыбалын көргөндөн кийин анан булар устаздарды баары эле анан түшүнүп бара башташты. Өздөрү эле. Чакырсам эле макул деп бара башташты. Алхамдулилля, Россиянын бир нар жагы Камчатка, Южный Сахалин, Мирный, Якутскийге чейин, бул жагы Санкт-Петербургка чейин, Екатеринбург, Сүргүт Хантыманты, Новосибирск, Красноярский, Иркутский, Чита, Улан-Удеге чейин устаздар барды, алхамдулилля. Мен эми сыймыктанганым ошол. Бизнесмен досторго айтып коем, мен силерге аркаңардан кубалап бизнесмен боло албайт экен баары, жетпейт экен. Жеткичекте өмүр бүтөт экен. Ondan көрө Алла берген мүмкүнчүлүк ушуну кыла берейин, Кудайым буйрса деп тамашалап. Фирдавс бейиште чогуу болойлу, мына дуа кылып коюңуз дешет. Сиз бул дүйнөдө шерик кылыңар келбейт го, ахиретте мен сени кандай кылат экен деп тамашалап коем. Сиз өзү негизи чоң стратег инвестор экенсиз. Сиз мен бүгүнкү күндө мен элестетем да, сиз ушул мээнетти баштадыңыз. Устаздарды мындай мигранттарга алып барыпчы. Анан бүгүнкү күндө мен карап отурсам, Абдушкур устаз Америкада жүрөт, Германияда жүрөт, Европада жүрөт, чогуу ажы канча Кореяга барды, бөлөк мамлекеттерге, Норвегияга чейин барып келбедиби? Демек ушунун баарына сиздин себебиңиз бар да, баштаган. Себеп бар десем болот экен, себеби мен бул жакка келгенде уктум. Ал жакта билинбейт да бизде. Бул жакта биздин Кыргызстанга келгендеги досторубуз айтып калды. Эмне үчүн? Ал учурда ошондой нерсе боло эле келе. Кийин Россияга барып баштагандан Кореядагы мекендештерден мага түшүп баштады. Ошо келбейсизби, деп. Мен Россиядан бошой албадым. Эмнеге биз Кореяга алып келсек болбойбу деп. Анан Америка ойлонуп баштады. Себеби бул неме кетти да, баягындай реклама болуп кетти да. Анан Кыргызстан деле ойгон да ошондочу. Эмне үчүн Россиядагы биздин кыргыздар сонун кылып тосуп алып турго. Мен ал жактагы бизнесмен дос агалар айтат элем, мына минген маштаңдын акысын бербейсиңби? Бул жөн эле минип эле жөн эле вид кылып жүрө бербей, устаздарга соогун аласың, кызматын кыласың, маштаңдын да акысын кутуласың десем, анан жакшы деп, эми ушу устаздарды урматтаганга эмне жетсин өзү негизи. Биз эми Алла берет экен, жедирет экен, ичирет экен, берет экен. Алла берген нерсени ошондой жакшы нерселерге жумшап калбасаң, дальше куда деген суроо болот экен да. Дальше ондан ары эмнеге жумшайсың? Ата-энеңе жумшаш керек, үй бүлөгө жумшаш керек, устаздарга жумшаш керек. Жумшасаң жүрөгүң рахат алат, жүрөгүң эс алат. Себеби Алла берген нерсе өз ордунда кетти. Бунун ажырын Алладан аласың. Ажырын берет Аллахым. Максат өзү ошол да негизи. Алым уламаларга кызмат кылсаң, ызат кылсаң, урмат кылсаң, урпаңан улуу инсандар чыгат. Негизи чогуу ажыны мындай махаббат менен өзүңүз айткандай досум деп айтып атпайсызбы? Негизи таанышууңар кандай болду эле, кантип таанышып калдыңар эле? Ошо муфтий болгонго чейин тааныш элек. Таанышып жүрүп, сапарда анан сайын мухаббатыбыз бир-бирибизге күчөп кетти. Тамашалап күлдү Россияда. Досум, сен Россияда калып кетип жакшы эле буякта калып кетипсиң. Сен таптаза ойдон буякта калып кетипсиң. Биздин муфтиятка барсаң, чатак, ояк чатак болуп кеткен депчи. Тамашалап күлөт элек, көп сүйлөшөт элек. Эми Алла бир бети бир алды да. Андай киши бир келди, бир кетти. Ушу үй бүлөлүк деңгээлде катташып дос болойлу деп көп сүйлөшөт элек. Келгенде чакырат эле, барат элем прямо эле. Турецке торт жакшы көрөт эле, көп сүйлөшөт элек, көп сырдашат элек, мындай жеке достук мамиледе. Жакшы пландарыбыз бар эле, жакшы ниеттер бар эле.
Эми өмүр өлүм Алланын колунда экен, керек экен Аллам алып кетти. Барыбыз бара турган жагыбыз ошол го. Бирок бир жагы сүйүнөм эми кыяматта деле ошончо илим менен силерге жөнөттүм эле, эмне кылдыңар десе, мен алхамдулилла күчүм алынганча жесе ошончолук пайдаланганга аракет кылдым. Ошону Аллахым мүмкүнчүлүк берген экен, жасап калып турмун депчи. Бирок чогуу ажы жаш кетти да, мисалы үчүнчү дээрлик мындай кылганда. Анан көпчүлүгү баягы эртеңки калтыра берет го. Карыганда деле окуйм депчи. Негизи сизде ошондойлорго жооп барбы? Окуш өзү негизи пайгамбардык хадисте эле бар го. Бешиктен кабырга чейин окуш керек. Илим өзү окусак гана эле ошол. Окусак гана эле. Окушта чек жок. Окушта чек жок. Бирок бүгүнкү күндө биздин Кыргызстаныбызга берди аябай. Алым уламалар, устаздар мурун ушулап курбанчылык кылып башка мамлекеттерде окуп келбедиби? Ошолор ушул жерге келди эми. Азыр ушул жерге эле окуган жакшы негизи. Менин оюм пикирим ушул, себеби ошол илимди бар алып келишти. Өзүңдүн элиң, өзүңдүн жериң, өзүңдүн абаң, башка жактарда бар кыйынчылык болот. Алар кыйынчылыкты тартып окуп келген илимди бул жерде алган жакшы. Жанагы Adidas мисалы үчүн Германиядан чыгып атса, Германияга барып Adidas кийинип келсе, ошол заводду бир эле ачып койгондой. Ооба. Ошентсе деле элдер Германияга барып кийинип келгендей болот абы. Эми сапар тартып окуган, эми мен негизи айтам да, бул жерде деле жеңил болуп калды. Мурун издейт элек. Мисалы мен үчүн ошол Кара-Улжадан, ошол тоодон Ошко келип окуш өзү чоң бир курбанчылык болгон экен. Ошол менин үй бүлөм, ата-энемдин аракети, күчү ошончолук. 91 чыгып кеткенбиз да үйдөнчү. Ошол чыгып, ошол хүжүрада окуп, анан медресе, институт ачылып барып, ал учурда тем более биз эгемендүүлүгүбүз өзү менен өзү болуп, кыйынчылык келген да аябайчы. Айылда ат менен кош айдап башташкан, нан тартыш болгон. Биз ошо окуп аткан учурда нан аябай жок болчу. Ошол учурда эми ата-энелерден Алла ыраазы болсун деткенбиз да. Неге дегенде ошол маалда устаздар да ошол учурларда окуган. Нан тартыш болду десеңиз, мен жаңы эле бир ролик көргөм да, сизгелердин алдында чубак ажы ыйлап атыптыр да. Ал жерде эми бөлөк эле суроо болуш керек, бир жаш бала суроо берип атат да. Устаз, мен кичинекей баламын, апам экөөбүз орозо тутабыз, анан кийин багымда оозу ачарда, анан оозбектерде биз дуба эле кылып коебуз. Ошол орозобуз кабыл болобу деп аябай чубак ажы, ошо эми накладка окшойт, бирок ыйлап атыптыр да. Негизи эле чубак ажы мындай жүрөгү жумшак адам эле да, ушундай суроолорго ыйлап. Өзү кыйынчылыктын аркасында жакшылык бар. Кыйынчылык менен келет экен да ийгилик. Кыйынчылык дегенде баягы ар бир нерсенин өзүнүн сыноосу болот, кыйынчылык болот. Кыргызда жакшы сөз бар, эле эшектин жүгү жеңил болсо жатаак болот депчи. Бирок азыр баардык условия болсо, окуган адам аз. Мисалы азыр бүт медреселерге барсаң, институттарга барсаң, баардык условия машалла, көрсөң суктанасың го. Бул биз окуган учурда свет өчүп калат эле, отопление жок эле, мисалы да. Биздин эң ысык тамагыбыз бир навайнан алып туруп, кум шекер менен чай ичсек, ошо биздин ысык тамак эле да. Ошондо биз мындай сонун болду деп ысык чай менен ошо бир навайнан менен шакарды салып туруп, ысык чай менен ичсек сонун болду деп, жайындасы бир дарбыз менен, эки нан менен жеп алсак, бир кой союп тоюп алгандай эле сезип кетет элек да өзүбүзчү. Анан эми ал учурда башка экен да. Бирок ошол чоң рахат болгон да ошолчу. Бизге ал кыйынчылык деп эле сезилген эмес экен ошондочу. Анан чубак ажы жөнүндө сөз болуп кетти. Мен ар бир кишиден, жеке тааныш кишилерден, тем более сиз дос болсоңуз сурайм да. Ал кишинин ушундай жаңы нерсе алып келген жок да диндечи. Болгон нерсени эле, мурунку устаздар айткан нерсени эле, бирок кандайдыр бир целый министерстволор кыла албаган ишти кылып койду да, бир жекече адамчы. Феномени эмнеде? Эмнеси менен алып койду элдин жүрөгүн? Эмнеси менен айтайынбы? Менин өзүмдүн түшүнүгүм боюнча, ал болгон билген нерсени ачык, даана, так айта алды да. Ал эч нерседен таасирленбейт эле. Байыбы, байлыгы барбы, мансабы барбы, бийлиги барбы,
ал капа болуп калабы деген ал кишиде сезим жок эле. Канча билген нерсени ачуу, ал таттуу, ал айтат эле да ошол нерсени. Себеби адамдын жүрөгү акыйкатты талап кылат да, ар бир адамдын жүрөгү баары бир акыйкатты талап кылат. Ал адамдын нафсисине жакпаган менен ал жүрөгүнө жагат ал нерсе. Себеби ошо жүрөктөгү талап болуп аткан нерсени ал айта алды, жеткизе алды, тайманбастыгы бар эле, чечкиндүүлүгү бар эле, мындай кайтпастыгы бар эле да. Ушул өзгөчө сыпаттары менен бул жалпы Кыргызстан эле эмес, Орто Азиянын мухлистерин пайда кыла алды өзүнөчү. Мындай ыхлас болгон адамдарды пайда кыла алды. Эмнеге? Ошол Куранда, хадисте, динибизде, биздин ушул менталитетте, када салтыбызга баардыгын айкалыштырып алып келип туруп, мындай ачык айкын айтып бере алды да. Аны эч ким тана албайт. Тана алды да. Ушунча жыл чубак ажыны эми бөлөк устаздарды алып барып жүрдүңүз Россияга, бүгүнкү күндө деле алып барып атасыз. Эң таасирдүү жыйын кайсы жыйын болду эле сиз үчүн? Өзү негизи мындай, ар бир жыйын өзүнчө, өзгөчө. Бирок мен көзүм менен көргөн ошо Читага алып барганда жыйын өзгөчө болгон. Сол адамдардын көз караштары ошо 2013 жылдары өзгөчө болгон. Анан Москвада болду. Якутияга алып барганда Якутияда да болду ушул нерсечи. Неге? Ал жакта эми биздин мигрант бир туугандардан Алла ыраазы болсун. Чогуу досум ошолорду көргөндөн кийин көз карашы өзгөргөн. Россиядагыларга көңүл буруп, алар менен көңүлүн көтөрүп, сүйлөп койсо, карап койсо алиги атасы эркелетип аткандай эл кабыл алат эле да. Карап койсо сүйүнүп жүрөгү эрип кетет эле да, мындайча айтканда. Эми бир ар бир жыйналыш өзүнчө бир өзгөчөлүгү бар. Себеби жөнөкөй жыйналыш болгон жок да. Ошол чубак ажы досу менен сапарда жүргөндөчү. Кандайдыр бир ал башка ошол Россияга барганда бир эле кыргыз туугандар эмес, башка улуттар да келет эле да. Алар да келип, кызыгып, суроолорубуз бар эле деп жекече отуруп алып суроолорун берет эле да. Менде ушундай окуя болгон. Москвада 2018 болуш керек эле, Крокус Ситиде болгондо билеттер калбай калып, аябай адам көп келип, сыртында да күткөн адамдар болгон да. Анан бөлөк улуттар демекчи, мен менен чогуу иштеген өзбек улутундагы чогуу иштеген кесиптештерим барган. Аябай таасирленип келген да. Анан мен ошондо айткам да, мындай эмнеге биз өзүбүздүн колубузда бар алтынды барктай албайбыз дегенден көп өтпөй эле чогуу ажыдагы бул менен тар кетти. Мен бир айтайын дегеним ушул, биз качан ушул Кыргызда ушундай бир эки сыфат бар экен, ушуну биз эрте эле ушуну ойлонсок болмок демекчимин да. Биз бир качан бир согушчу кезде патриот болот экенбиз. Бир адам өлгөндөн кийин кадырлайт экенбиз да. Согуш болбой эле патриот болсок болбойбу? Адам өлгөндөн кийин эле ушул жакшы адам эле дебей, өлө электе эле бирибизди жакшы дебейлиби? Биз ар бирибизде жакшы сыфат барбыз негизи. Ошондойду мындай тиригинде бул деле мындай да дебей эле, жакшы жагын көрө бербей эле мындай түшпөйлүбү демекчимин да, мындай. Текеберлене бербей, паске түшпөйлүбү, жери менен эле, эл менен эле мындай өзгөчөлөнбөй демекчимин да, өзгөчөлөнбөй. Себеби кимге кандай амал берилсе, кимге кандай эмне берилсе, баары Алланын астына жооп беребиз. Ал кишиде ушундай бар эле, ал мындай өзгөчөлөнбөйт эле. Ал мен мындаймын дебейт эле. Ошон үчүн дагы эл билбей калды да, баалуулугунчу мындай. Карапайым эл менен эле бул жүрөт эле да. Ошон үчүн дагы биздин арабызда жүргөн бир адам деп түшүнүп калдык окшойт бизчи. Анан ошол тамашалардын арасында бир мындай тамаша дагы бар эле. Бу жерде сүйүн дамла, бөлөк дамлалар менен, чогуу таксырлар менен баняда машвара өткөрөт деген. Кеңешүү. Биз кеңешүү дейт элек, себеби Россияда эми өзүнүн мыйзамы бар. Мечиттерде, башка жерлерде чогулсаң, башкача көз карашта карабасын. Ошолорго биз баягындай туура эмес түшүнүк алып келип албайлык деген таризде ушул
ал жакта эми сапардан баргандан кийин жакшы таза баягындай өзүбүздүн караштуу тааныштар кыбында ошол жерде отуруп анан кеңешет элек да, мындай кандай кылабыз, эмне кылабыз, себеби бирөөгө дагы жолтоо болбойсуң, өзүң дагы тынч, оюң бузулбайт. Өткөзчүбүз, ал катышкан өзү көрүп анан таң калып, ошону сабакта айтып берип мен кийин сабагын унуктум анан кийин. Анан дагы мындай суроодо, сиз өзүңүз мусапыр болуп жүрдүңүзбү? Бүгүнкү күндө деле мезгил менен мусапырсыз. Мен өзүм деле жүргөм. Анан бөлөк адамдардан да уктум да. Москвада, Россияда жүргөндө мындай бекем жүрөсүң, иманың бекем, намаздарың бекем, даже мындай каза кылбайсың, азан айтылар менен окуйсуң да. Анан Кыргызстанга келесиң, вроде бы мусулмандар, чөйрө мусулмандар. Анан кийин эле иманың алсыздай түшөт. Сизде деле ошондой болду беле? Анын себеби эмнеде? Мусапырчылык сапарга чыкканда жалгыз бир Аллага кайрыласың да. Кыргызстанга келгенде толтура туугандарың бар, агай ини, тааныш, дос, ал бар, бул бар, проблема жок. Проблема чечилип кеткендей сезесиң, өзүңдүн элиң да, баягы өзүңдүн мекениңдин шарапаты, өзүңдүн мекениңдин бир касиети да, мындайча жүрөк тынчтана түшөт экен да мындай. Мен ошондой деп ойлойм. Талаага чыкканда бир мусапырсың, Кудай дейсиң да, самолетто учуп кетип атсаң деле Кудайым аман эсен кайтайын деп дуа кыласың, аман эсен жетейин деп дуа кыласың. Ал жерде жүргөндө да Кудайым туш тарабыңда бир таянарың, ишенериң эч ким жок, Кудай эле дейсиң да, шерменде кылба, уят кылба, башка улуттардын арасында уят кылба, элиме уят кылба, жериме уят кылба. Кудай деп жүрөсүң, ишенгениң оозуң Кудай да, ал кыйналсаң да Кудай дейсиң, мүмкүнчүлүк жакшылык келсе дагы Кудай деп, Кудайга шүгүр айтканың үчүн иман өсүп кетет го дейм да, ошол мусапырчылыкта. Жана бул жерде жай эле түшөт экенсиң да. Мечит жаныңда, азан угулуп турат, устаздар, ар кааласаң бул устазга барасың, кааласаң бул устазга барасың, сабак ол жакта өтүп атат, бул жакта өтүп атат, тандап калат экенсиң бул жакта. Эми тандап дегенде кандай, кайсысына барсам болот, кайсысы жакыныраак. Мечитти деле да, ана мечиттин шарайыты жакшы экен, тараты ошол жерден жакшы кылайын, ол жакта эптеп тарат алып алайын дейсиң го. Кайсыл жерден тарат алсам болот экен дейсиң го. Танаш биякта турсун. Жакында биздин команда Москвага барып келди да. Иш Машалла. сапар менен барып анан келип айтып атпайбы ошо биздин Нурсейит. Мен экстремальный намаздарды окуп жүрдүм дейт. Эмнеге десем, мен айтып берейин кай жерлерден дарат алдым да. Теплоходдон дарат алдым, берден алдым. Экстремальный дараттарды алып эсептеп берип атпайбы? Ал жерде биз расчет алып коебуз да, үйдөн тарат алсак, кийин тарат ала турган болсок деп бара турган жер алдын алачы. Ошо сабак өткөндө эми айтабыз да, мына намазды мындай окубай калдым, мына намазым калып кетти. Мен айтам да, сен такси кылып жүрөсүң. Клиентти алып атканда эле пешин саат 1:30 башталат, 12:30 1:30 башталат. Одан асырга чейин убакыт бар. Ошону сен заранее план кылып, программа кыл. Анан калтырып коюп сурабай, калтырый электе сурабайсыңбы? Биздин бир минус жери ушул жер экен да. Намазды канткенде калтырбай окуйм деп биринчи план кылып ал. Биринчи намазды алдыга кой, анан жумушуңду экинчи орунга кой. Намазды алдыга койсоң, сен ишиң калбайт. Эгер сен дүйнөңдү алдыга койсоң, намаздын кала турган болсо, бул ишиңден береке таппайсың. Ошо биз заранее алдын ала пикир кылып, заранее ниет кылабыз. А бул Кыргызстанда алхамдулилла кадам сайын баардык шарт, баардык условиялар. Мына азыр Ош Бишкекке барсаң деле жолдо, машалла, мечит, даараткана, кыйналбайсың да мындайча. Намаз неме, жай намаз алып жолдо окуйун деп эткенсиң да. Биз Алматыга дагы барып калганбыз да былтыр. Анан Алматыда намаз окуш кыйын болду, Москвадагыдай элечи. Даарат алыш кыйын болду. Анан чек араны өттүк да, машина менен барганбыз. Чек араны өтүп келип эле карасак, бизде биринчи очередь намазканада чоң жазылып турат прям. Кирсең эле. Анан бул ушунчалык бир сүйүнүч дагы болот экен. Эми баягы Чубак ажынын наследиясы десек деле болот. Эч ким тандабаса керек. Анан эми баягы кыскача анча суроолорду жыйнап койгом. Мусапырларга тиешелүү. Бул Россиядагы эле мигранттар эмес, негизи бизде Америка, Европада көбөйүп кетпедиби? Анан биздикилер көбүнчө такси кызматында, чоң машиналарда айдашат. Анан аларда ушундай суроо бар да, эми бул суроолор берилген, бирок дагы деле болсо баягы биринчи жолу уккан адамдар болушу мүмкүн да. Биз дейт, мисалы үчүн көбү түшүнбөйт экен да, бешим убагы кирди, анан асырга чейин бешим окуса болот да, каза кылбайчы. Аны түшүнбөйт экен, ошо тууралуу айтып берсеңиз, намаздын убактыларын. Намаздын убактылары боюнча
Жакшы айттыңыз. Бизде Москвага барганда, биздин Кыргызстандан барганда баягы кыбланы дагы ошондой түшүнүп алышат экен. Бизде Кыргызстанда кыбла батыш тарапка түшүп кетет го. Бирок Москваныкы ондой эмес да. А Москвага баргандар ушул күндүн баткан жагына карап окуп калат экен. Жок, андай эмес. Компас бар. Мен айтат элем, ошо Микат деген приложение бар. Приложение ошону неме кылып алса, каттап алса болот. Себеби спутниктен алып берет, Кабаны каякта турганын көрсөтүп берет. Кайсы жерде болсоң, ошол жердин көрсөтүп берет ал. Ошо Микат деген приложение. Себеби анан намаз туурасында да көп сурашат. Шафи мазхаб, Ханафи мазхаб деп. Кайсы жерге барсак, ошол жердин муфтиятынын чыгарган графигине баш ийсек, ошол жакшы болот. Себеби жергиликтүү муфтият бар, фатваны чыгарып, графикти чыгарып койгон. Мисалы, Московский область болобу, Москва шаары болобу, муфтийлери Ханафи мазхаб. Ошолор кандай намазга графикти койгон болсо, болду, ошодо окуй бериш керек. Ол жерге барып албаганда суроо туудура бербейчи. Анан намазды, ошол пешин намазды, мисалы, ар кандай условияда клиенти менен түшүрө турган болбой калса, же болбосо жол жок жер болуп калса, кыжалат болбосун, ошол таштасын, бошосун. Пешин менен асырдын аралыгы кеңири бир 3-4 саат убакыт бар да. 3-4 саат кеңири убакыт бар. Ошо 3-4 сааттын ичинде пешинде окуп калса болот. Каза дебей эле. Анан кийин анча мынчалар сурап калат, ошо машинада эле окуп калсам болот. Окуп алып деп, жок, фарз намазды эми көп болсо ушул 3 мүнөт убакыт кетет да. Ошо таарат рашат боло турган болсо, бир жерге токтоп туруп деле, эми толтура токтой турган магазиндер бар, заправкалар бар, түшүп эле жайнамаз салып, машинасынын далдоосуна 3 мүнөт. Азыр өткөндө деле бир ролик чыгып калды го. Метрода намаз окуп атса, полицейский өзү келип тосуп токтоп, мындай коркуп турду го. Эми алар эле түшүнөт. Негизичи мен айтайын дегеним, биз сапарда жүргөн мигрант мекендештерибизге айтат элем, биз өзүбүздүн жүрүм турум адеп ахлагыбызды, кулк мүнөзүбүздү, мамилебизди чындыгына өз ислам динибиздики кандай көрсөткөн болсо, ошондой аракет жасасакчы, алар бизге эч качан зыян бербейт. Алар ушундай биздин адеп ахлак, кулк мүнөзгө алар өздөрү муктаж. Себеби аларда ичкилик, башка бузукулук күчтүү, аларда аябай күчөп кеткен да. Мээрим жок, үй бүлөдө мээрим жок, атанын баласына, баласынын кызына мээрим жок. Динсиздиктен да бардык. Биз мусулман болуп баргандан кийин ушул нерсени адеп ахлак, мамилебиз менен көрсөтө турган болсок, алар өздөрү макулдугун берет. Себеби мен буну по факту деле, практикада деле, жашообузда деле көрдүк. Биздин ушул колубузда жүргөн, жамаатыбызда жүргөн бирөө магазинде иштейт эле. Ичпейт, чекпейт, өзүнүн эрежесинде гана иштейт. Эми мага выходной бер, дем алыш бер, отпуск бер, дем алып Кыргызстанга барып келсем тез кел, же болбосо өзүң окшогон адамды коюп кет дейт да. Неге? Себеби сен ичпейсиң, чекпейсиң, магазиндеги колбасалар урдалбайт. А өздөрүнүкүн койсо, кесип грамдап, кыркып жеп урдайт экен. Бир кессе бир жума жок, ичип алса бир жума жатат экен. Алар ишчиден ар кандай кыйналат экен, башчыларчы. Ошого бир карындашыбыз деле барган экен, мен намаз окуйм, бир 5 мүнөт убакыт ажыратып бер, намаз окуганга жай бер десе, ошо жумушчусунун башчысы место бериптир да. Бул өзүбүздөн экен да. Эгер биз болгон баягы алар билет, булар мусулмандар, булар намаз окуйт, анан өзүбүз барып намаз окубасак, өзүбүз барган ошолордун айткандай кылсак, бир аз сөз келгенде айтайын, ошо бир жердешибиз сакалчан, бир канча жыл өткөндөн кийин, 1-2 жыл өткөндөн кийин көрүп калдым, сакал жок. Ол мени мындай өзүн уят сезип, мындай уялып, мындай башка жака кетип калайын деди. Ассаламу алейкум десем, ана мени карап, баягы эми мурун сакалчан көргөн элем, кийин сакал жок көрдүм. Не болду десем, көзүнөн кичине жаш чыгып кетти, баягындай кыжалат болупчу. Көрсө ол сакалың алып келсең жумушка алам деген экен эле. Анан алып барса жумушка албай коюптур да. Алар дагы жинди эмес да. Сен мусулман болсоң, мусулманчылыгында алардын деле церковьте поптору сакалчан да, алар деле динди түшүнүшөт. Анан сен өзүң ушу айлык үчүн ушу сакалың алып келсең да, сен өзүңдүн вераңа мындай достойный мамиле кыла албасаң, сен биздин деле мамилебизге достойный мамиле кыла албайсың дегендей кылып ишке албай коюптур баягы. Ошого айтайын дегеним, бул иман оңой нерсе эмес, дин оңой нерсе эмес. Алланын берген бул белеги. Биз иманыбызга бекем болуп, мамиледе бекем болуп, өзүбүздүн туруктуулугубузду, өзүбүздүн баягы сапаттуулугубузду, өзүбүздүн баягы чечкиндүүлүгүбүздү көрсөтө турган болсок, алар биздей адамдарга өзү негизи муктаж. Анан баягы ай деген ажоо жок, кой деген кожо жок.
көрбөгөндүн көргөнү курусун деп биякта 1 сомго муктаж болуп барып бияктан 70-80 миң айлык алып өзүн жоготуп коюп 20-30 миң атасына жөнөтүп коюп калган өзү анан ночной клубтарга кетип калса анан бузулуп анан баягындай бузукулуктарды көрүп олар анан ушундай нерселерди кысат анан ошол нерсеге өзүбүзгүлөр күнөөлүүбүз негизи. Анан дамла дагы ошол мигранттардан бир аз суроолорду берип койсом, аябай көпчүлүгү баягы таксиде жүрүп мындай суроо берди да. Бизде баягы дарат алып чыгабыз дейт. Анан дарат алуу проблема үчүн кийинки намазга чейин кээде ичиң түйүлөт, бөлөк болот дейт. Анан кийин бирок баягы карманып коесуң дейт. Эми көп клиенттин көзүнчө деле мындай абаны булгабайсың дейт. Анан баягы өтүп кетет дейт. Өтүп кеткенде дарат бузулабы бузулбайбы деген шек күмөн болуп калат. Ошол кандай болуп калат? Бузулбайт. Жел чыкпаса бузулбайт. Эми баягы өтүп кеткенде иштен жайылып кетет да. Жайылып ордуна түшүп кетет баягы эме болгон үчүн. Анан жел чыкса анда бузулат. Анда дарат кыжалат болбой эле намазын окуйт болот. Анан дагы суроо ошол эле таксист туугандардан дарат алууга мүмкүн болбой калса, кайсы учурда таямы мүмкүн? Москвада таксисттерге дарат албаганга мүмкүнчүлүк жок өзү. Себеби кадам сайын эле суулар бар да. Кадам сайын суулар бар. Таямымга таксисттерге уруксат жок. Чет жакка чыгып калгандаргачы? Чет жакка чыкканга деле мисалы без газ суу машинасына салып койсо жүрөт да. Машина өзүнүкү, хозяин өзү токтотом десе болот. Себеби бул менин башыман көп өттү да. Мен орус маршрутка чыкканда деле мен сурандым да. Водительден сурандым, пассажирлерден сурандым. 5 минут депчи, 5 минут намаз чытай, за молитва можно десем, можно дейт. Алар кайра жакшы көрөт экен да, кайра сүйүнүп, конечно деп токтойтчу эке. Жай намаз саласың, 2 рекат касыр окуйсуң, сразу отурасың, кетти болду. Эч баягындай неме жок. Мындай да, биздин ушу суроо берип аткандар биринчиден Алла ыраазы болсун. Иман бар болгончо суроо берип атат. Экинчиден намаздын баалуулугун сезсе эле булар бул суроону бермек эмес да. Намаз бул Алла Тааланын рахматы, пайгамбарыбыз көзүмдүн кареги, намазды калтырбагыла, намазды тургузгула, ким намазын тургузса, ал жашоосун тургуз. Ошону билгенде эле намазга кайдыгер болбош керек. Чынын айтканда, эми бир баягындай болуп калышы мүмкүн. Биз мындай жолдо талада калып кетиши мүмкүн, суу жок, башка жок. Ондой да таямым ошондой да. Анан такси кылып жүргөн болсо, кадам сайын магазиндер бар, маркеттер бар. 1 литрлик, 1,5 литрлик бакалашка сууну алып койсо, ол заправкаларда туалет бар керек болсо да, мисалы. Намазга дегенде адам мындай жалкоолонбош керек. Шылтоо издебеш керек. Анан эме деген суроо бар экен. Намаз учуру келип калды дейт, намаз убактысы келип калды, бирок мен жеткиче намаз чыкпайт дейт. Бирок баягы көчөдө эле окуп алган жакшыбы же жетип барып окуган жакшыбы? Кайсынысы жакшы? Намаздын убактысын окуган жакшы негизи. Көчөдө болсо деле. Көчөдө болсо делечи. Анан эгерде ол христиан дүнүйөсү атпайбы, азыр тартип бар, камералар бар, ошондо караш керек. Эгер ошо кетип атканда жете турган жерине намаздын убактысы кетпеген убакыт болсо, жетип эле жакшынакай окуган жакшы. Жолдо эмес. Бул эми мигранттарга тиешет. Кыргызстандачы? Мигранттарга тиешет. Кыргызстанда мечитке эле барып окуш керек. Мечитке, себеби мечитке эркектерге буйруган, аялдарга үйгө буйруган. Үйдө калып калса, ондо келин балдар менен кошулуп окушка туура келип калат анда. Жана Максат устаз жооп бергенде имамчылыкты калтырайлы эми хотя бы аялдарга бербей дегенде. Анан жума боюнча суроо бар экен. Жума намазды мусапырлар мисалы үчүн жүргөндө өзү барго 2 жума подряд өткөрүлгөн мындай иманда шек күмөн саналып калат депчи. Мусапырчылыкта кандай болуп калат? Мусапырчылык дегенде азыркы Москвага барып иштейм деп баргандар алар мусапыр болуп эсептелбейт. Мусапырчылык өзү 15 күнгө чейин мусапыр болгонго ого фарз эмес. Эгерде 15 күнгө чейин барып келем деген адам жума окуганга мүмкүнчүлүгү болбой калып же кечиге турган болуп же алыс болуп калса, кыжалат болбой эле фарз намазды эме, пешин намазды эле зухур деле окуп эле кете берет. Касыр кылып элечи, ого фарз эмес жума. Эгерде ал иштейм деп баргандар үчүн олар муким болуп эсептелет. Алар 1 жылга, 2 жылга, 6 айга, 3 айга барганда минимум ушул барып эле кайтып келе берет. Мисалы жөн иштейм деп эмес, бир сапар менен жүргөн болсо, ага фарз эмес. Эгерде иштеп жүргөн анда таксисттерге жума фарз. Ал барып эле окуп келиш керек. Өзү мындай кылыш керек да, өзү жума күндү
мүмкүн болсо выходной болуп калса жакшы болот. Негизи жуманы окуйт, дем алат, эс алат, балдарын да ошого үйрөтөт, үй бүлөсүнө убакыт берет, каалаган иштесин. Анан мечит мисалы үчүн Москвада 4 эле мечит бар, менин билишим, эсимде боюнча. 4 мечит эми кээ бирде баягы Подмосковье чет жакта болуп калат, жума окуга турган жер алыс болуп калса. Алыс болуп, түйшүк жарата турган болсо пешин эле болуп калат. Кечиримде. Пешин эле болуп калат. Эгер жума окуй албай калса, жума окуганга мүмкүнчүлүк табылбаса дегенде ошол алыс да. Алыс болуп кала турган болсо, анда ага пешин эле болуп калат. Анан халал тууралуу суроолор бар. Мисалы үчүн, кайсыл деңгээлге чейин мен жооп берем, кайсыл деңгээлден кийин менден жоопкерчилик чечилет, жана халал деген жазуусу эле жетиштүүбү же кандай, ушул тууралуу тактап кетсеңиз. Халал бул чоң, мындайча айтканда өтө орчундуу маселе. Адам өзү сактанам десе, такыбалыгы болсо, күмөн болсо жебеген жакшы. Ол халал менен маселе чечилбейт. Бүгүнкү күндө халал мындайча айтканда Алланын өкүмү менен имандуулардын берекети, эмгегинин берекети менен халал өстү да, мындай аты. Анан ошону пайдаланышып, ушул халал десе, себеби халал жеген мусулмандын саны көбөйдү да. Ошодон пайдаланышып, анча-мынча бизнес же болбосо кафе иштеткендер кээ биркилер, баарын айтпайм мен. Халал барбер дегендер чыгып кетти. Жазып коет да, анан келсең халал дейт. Акча үчүн адам эми дүйнө сыноо дүйнө экен да. Ошого мен айтат элем, халал деген сөз жетиштүү эмес. Мүмкүн болушунча тактап билип, ошонун хазайынын билип, мүмкүн болсо эми тамагына өзүнө жакшы да. Bir lukma aram кирген болсо 40 күн дуан кабыл болбойт деп атпайбы? Биздин дуабыз, максатыбыз дуабызды кабыл кылдырайлы, максатыбыз Аллага тилек максаттарыбызга жетейли деп жүрбөйбүзбү? Өзүбүз иманыбызга, динибизге, амалыбызга кайдыгер карабайлык, себеби кайдыгер карашыбыз бул өзүбүзгө эле эмес, үй бүлөбүзгө дагы да кайдыгер болуп карагандыкка кирип калат. Халал дегенден кийин сурасын, эт каяктан, бисмилла деп сойлоо. Мисалы Москвада ушундай бар. Кавказдан чамча туугандарда бисмилла деп айтылышуулар, ол билбейт деле экен да. Мисалы малдын эти дейт экен, койдун эти дейт экен, бул адал дейт экен. Чочконун эти арам деп эле түшүнүшөт экен да. Ол бисмиллахи деп сойлогон эти бар калбайт экен да. Биз Россияда жүрөбүз го, биз сапарда мусафир болуп жүрөбүз го. Бул малдын эти деп эле жей бергендер бар экен. Биздикилер ошондойлордон көрүп калганбы же угуп калганбы, малдын эти экенин эле жей берет экен да. Менди эле конокко чакырып калат, анан мен кээде баягы сурап коеюнчу деп сурайм да. Адал маркеттен алып келдик. Малдын эти деп атпайбы? Бул малдын эти, ал жерде түрлүү улуттар сатат, орус деле сатат, башка деле сатат. Ал бисмилла деп сойлбаса ал адал эмес да. Ошого тамакка этияттаныш керек, сактаныш керек. Жүрөгү мындай, жүрөктөн сураш керек өзүнө, ушуну жесем болобу болбойбу депчи. Эгер күмөн болсо, жебеген жакшы деп айтмакмын мен. Башка деле тамак жесе өлбөй турган болуп жетсе, анан кийинкири адал таба алган жерде жей берсе жакшы. Ошол жерде кичине нафсин токтотсо, курбанчылык да бул. Ошо нафсин эле айтканын эле аткара берип, адал деп турбайбы деп элечи. Кичине мындай чыдап коюш керек, кичине сабыр кылып коюш керек, кичине бир мындай тактап коюш керек. Баягы эле шылтоо кылбаш керек да. Анан сизге деле имам болуп турганда көптөгөн суроолор келсе керек, баягы трансформация дедим го. Башында бир бөлөк маселе менен болсо, кийин кыргыздар бөлөк маселе менен кайрылып калды. Анан биз дагы барганда ошондой бир чоң көйгөй бар эле да. Мен өзүм аябай өбүн учураган. Биз ошол бир 42 квадрат болуш керек ушундай квартирада 27-28 адам жашачубуз. Эркек, аял аралашкан. Биз баягындай двухъяруска болот го, двухъярусканын экинчи этажында 3 дос жатат элек. Кыштын күнү баягы тамагың абанын баары үйдөгө көтөрүлөт экен. Балконду ача албайсың, себеби балкондун түбүндө адам жатат. Тамагың ачкандан турасың да, турсаң, үй бүлөлүүлөр дагы мындай болуп жатып алат. Биринин аялы бирине өтүп кеткен. Эми Кудай сактасын, мага аябай өбүн учурган биринчи ирет. Сиз эми бүгүнкү күндө ошол маселе жоюлдубу кыргыздардын арасында, кандай болуп калды? Толук жоюлду деп айта албайм. Өзү негизи мындай да, мусулман баласы мейли мекенинде болсун, мейли мекенинде болбосун, жараткан Аллах Тааланын өкүмүн эстеп, кыл дегенин кылып, кылба дегенден тыйылса эле, ал ар кандай кыйынчылыктан чыгат. Биз талаачылыкка, мусафирчиликка шылтап эле
көзүм көрбөсө баягы көчөгүмө бөрү жесин болбош керек да. Ал адамдын өзүнүн изденишинде, талабында, иманында зависит этет, каралат. Эми эмне талаачылыкта буякта мен жок, изденсе табат адам. Издениш керек. Башка жакка, пайдасыз жакка убактыңды, малыңды сарптайсың, ойнош керек, күлүш керек деп. Анан өзүңдүн чыныгы бир адал жашаган жашооңо эмнеге чыгынбайсың? Эмнеге ошого акчаңды жумшабайсың? Жумшасаң ошого жараша берекет келет. Алланын өкүмүн аткарсаң, өмүрүңү берип аткан, ырыскыңды берип аткан Алла жашооңдун дагы рахатын, ырыскысын, берекесин Алла берет. Өзүң ала албайсың. Ошон эстен чыгарбаш керек да. Мен Алланын астына күнөөкөр болбойн деп өзүн сактанса, Алла сактайт. Сактанбай шултолой берсе, болбойт ал. Москвачылык деген түшүнүктүү угуп калсаңыз керек. Аябай мындай зээн кейите турган, мен да ошол жаш кезимде учуратып калган элем. Кээ бир эжелер бул жакта турмушу туруп, ал жакта бирөөгө никеге туруп алган учурлары дагы кездешкен. Эми сиздин эсиңизде ошондой бир өкүнүчтүү окуялар болду беле? Анын кесепети эмнеге алып келди, эмнеге алып келет? Бул зыян, арам нерсе. Арам нерседе өз негизи бул Алланын жазасы бар. Чоң күнөө. Аллах Таала келбет, өң түс, жаш, өмүрдү берип атканда, ошону туура эмес колдонсо, ошонун кордугун тартат. Эми ушундай эле айтабыз да, чындыгында ошондой. Эмнеге ал Алланын астында өзүн ошончолук алып барат? Эмнеге ал ата энесинин адресине ошончолук оор күнөөнү жабат? Ата энеси дагы жабат ошол күнөөсүчү. Эмнеге ал бала чакасынын астында ошондой кыянаттык кылат? Эмнеге? Акылы бар болгондон кийин ойлонуш керек. Мисалы, турмушу бар болгондон кийин эмнеге турмушу бар болуп туруп башка бирөөгө турмушка чыгып кетет? Бул кыянаттык. Ал өтө акмакчылык деген сөз булчу. Адамдык болгон сапатына кыянаттык. Мусулман болгон мусулмандыгына кыянаттык. Ал адамды эми жараткан Алла хидаят берсин, инсап берсин, түшүнүк берсин. Бүгүн биздин ушул Россиядагы баягы общий айтылып келаткандагы сабактарыбыздын максаты ушундай бир туугандарга жетип, ушундай бузукулуктан, ушундай туура эмес жолдон бир туугандарыбыз кайтып, жашоо, үй бүлө, бир бактылуу тапса экен деген максат. Өз негизи ушул. Биз сабактарды өткөзүп, башка иш-чараларды өткөзгөнүбүздө адамдар башкача ойлонушпадыбы? Бизнес кылып атат, белети мынча депчи. Эч качан биз мына жакшы жакты көрбөйт экенбиз да. Ушунун пайдасы элге канчалык деңгээлде иман сөзү жетип атат. Ошол нерсени биз Кыргызстанда деле кыла албай атпайбызбы? Өзбекстандан келген, Ташкенттен келген устаздар, Казакстандан барган устаздар айтпадыбы? Кыргыз бирадарлар, кыргыз бауырлар, машалла, Россия жергесинде, Москва шаарында ак калпагын кийип, кыздар хижабта Алланын сөзү Куран окулуп, аалымдар келип Аллаху акбар деп, тууганым, арамдан сактан, сактанганыңдын берекетинен ушинтип Алла Таала Москвада болсо да адал тамак жедирип атат деп баяндарды, ваздарды айтып атасыңар. Машалла дебедиби? Жакшы адамдар жакшы жагын көрөт экен. Баягы сопунун көөнү азанда, соргоктун көөнү казанда деп коет биздин кыргыз элде. Баягы эле нафсиси каяка аккан болсо ошону көрөт экен. Жакшы адамдар жакшы жагын көрөт экен да. Мен эми буну аралап көрүп атпаймынбы? Ошого кээ бирөөлөр мага анча-мынча ошо нике боюнча көп келет да. Анан мен тактайм да, баардыгын тактайм. Мурунку турмушуңуздун талак бергендиги тууралуу мурунку турмушуңузду, жолдошуңузду таап, мына балага айттым да, сен азыр мал алып аткан жоксуң, сен адам алып атасың. Сен жарым жаныңды алып атасың. Өнөйүн, өсөйүн, көгөрөйүн деген адам алып атасың. Сен мурунку турмушун таптагы талак бергенсиңби, качан бергенсиң? Тактаң ошонун бардыгын. Ортодо кече бир ай эле болду ажырашканына, ол турмушка чыгам деген адам 5 колу барабар эмес экен. Ачыгын айткандар болот экен, жашыргандар болот экен. Эпте ушул чыгып калды, тийип алайын дегендер болот экен. Белки деле эми чыгып калды, алып алайын, нарагым эмне болсо ошо болсун, никеде окутуп алсам адал деп түшүнгөндөр болот экен. Жок, андай эмес, бул жерде маселе бар, бул жерде. Бул жерде маселелер бар да. Ал турмуштан качан чыкты? Канча болду ажырашканына? Талак алганбы, чынбы, жалганбы? Таарынышып кетип эле, жөн эле таарынышып эле мага казан аяк кагышат, эрди катын урушат, эси кеткен болушат деп жөн эле таарынышып кетип эле өчөшүп барып, бирөө менен таанышып калып эле эрге тийип кетейин дегендер болот экен. Таанышып калып эле ол аялым келет деп күтүп өткөн эле бирөө чалды мага.
аялы таарынышып кетип келген экен Кыргызстанга. Келсе ол турмушка чыгып кетиптир. Бул кандай болот деп менен сурайт. Кандай болот эле, сен аялың карабасаң, эсептешпесең, биз Алла Таала эркектерди аялдар үчүн, аялдарды эркектер үчүн жараттым дейт. Бир келген жашоого жакшына жашабайлыбы? Ошону баалап жашабайлыбы? Кадырлап жашабайлыбы? Биз урушуш үчүн, жаңжалдаш үчүн, бирибизге душманга айландырыш үчүн ону үйлөнбөй эле койбойсуңбу? Ону жерге тийбей эле койбойсуңбу онда? Алла берген акылды эмнеге иштетпейбиз? Алла берген динге эмнеге баш ийбейбиз? Ошол имандан алыстагандыктын бир кесепети. Ал чоң кесепет дейт. Талак түшпөсө, ортодо ажырашуу болбосо, ал 100 жолу нике окутпайбы? Өтпөйт да. Ал нике болбойт да. Ал нике окуган молдо да жооп берет. Ал алдап барган адам да жооп берет. Ошон үчүн бул илим жөн эле нике окуп коюш эмес да. Илим нике окуган адамдар дагы мындай устаз көргөн, шариятты түшүнгөн, арам адалды түшүнгөн адамдар окуган жакшы. И нике окутканда дагы да, бул нике окуган бул спектакль эмес да, мындай аткарып кое турган нерсе эмес да бул. Чоң жоопкерчилик бул. Алланын астында арамдыкты жок кылып, адалдыкка өтүү да мындайча айтканда. Азыр эми аялдар тууралуу сурай бердим, эркектер тууралуу дагы сурай берип коеюн. Ушу нике маселесинде көпчүлүгү аялдарын үйлөнүп бул жакта таштап, анан бүгүнкү күндө эми Россия эле эмес, Америкада мода болуп кетпедиби? Бирок Америкага баргандан кийин көп жылдардап жүрүш керек экен да. Анан алардын маселеси кандай болуп калат? Аларго ал жакта өздөрү бирөөнү алдап же алдабаса деле никеге алып жашыруун жашай берет. Бул жакта аялы калып кетет. Мен айтат элем, үй бүлөнүн баалуулугун, үй бүлөнүн кадырын, үй бүлө менен бактылуу болгонду сезген адам ушул жолго барбайт. Акча табам деп үй бүлөсүн курбандыкка чалбаш керек. Акча табам деп балдарын жетим калтырбаш керек. Акча табам деп аялын жесир калтырбаш керек. Эркексиңби? Кара, бак. Эркексиңби? Алып кетип бак жаныңа. Мисалы да, же болбосо кел, же алып барып кайра жөнөт. Шарият кандай айткан болсо ошондой кыл да. Мусулман болсоң, эркек болсоң, акча табам деп анан кийин катыныңды таштап кой. Ол жакта өзүң үйлөнүп ал. Же болбосо күйөөңү таштап тетирс, акча табам сен кетип калып, сен эрге тийип кет. Сен кыянаттык кылып атпайсыңбы? Эртең эсеп китеп болот. Сен бүгүн өлбөсөң, эртең өлөсүң. Бүгүн карыбасаң, эртең карыйсың. Бүгүн сак саламат жүргөн саламатчылыгыңды Алла алат, эртең ооруйсуң. Азабын тартасың. Бул убактылуу нерсе. Убактылуу нерсеге эмнеге азгырыласың? Мындай баягы өлүм иш болбо демекчимин да, өлүм иш болбо. Акча табам деп, ошентип акча тапкан акчаң деле акча болбойт ал. Ал аш болбойт ал. Арам тамак аш болбойт дейт го. Ошончо кетип атканын ойлон да. Кантип таштап кетесиң бала чагаңды? Тоок месиңде урушуп коебузбу акылы жок болгон адамдар? Тоок жалган мээзи жок болуп атпайбы? 10 тобу бар короз деле соседтин корозун киргизбейт го. Мэде экөөнү берип койсо болбойбу? Ушу тоок менен болду дедим. Ошончолук жокпуз. Кана бизде эркектик сыфат, кана бизде намыс, кана бизде кызганыч, өзүңдүн аялыңды коргой албасаң, өзүңдүн балдарыңды аталык кылып мээримиң төгүп ошону сактай албасаң, 4 сом табам деп бардыгын таштап коюп, кимге таштап кетип атасың? Никеде кыз бала мен ушуну бага турган, сүйө турган, күйө турганга тийдим деп өзүн арнады да. Макулмун мен ушуга тием деп, ол отвечаю деп алып атпайбы? Мен жооп берем мен буга деп. Алгандан таштап коюп кетип калыш бул эркектикке жатпайт. Негизи мына караганда. Бул суроонун төркүнү кече жакында эле жаңылыктарды уксаңыз керек. Ошол жаш үй бүлөнүн кайнатасы, келиндин кайнатасы ушундай ыкылас ишке барган. Уктуңуз болуш керек, же укпадыңызбы? Мен кече немеден окуп калдым. Апасын өлтүрүп коюптур. Жок. Жаш үй бүлө экен, анан экөөнүн тең ата энеси каршы болгон экен. Эми бул баягы акылсыздык, түндүк түштүк маселесинде. Бирок эки ошого карабастан үйлөнгөн экен. Тиги жигиттин атасы, келиндин кайнатасы. Болду. Милицияларга барса, милициялар ишенбей коюптур. Ооба. Азыр келатып көрдүм аны. Анан бул дагы ошо Россияга кетип, анан ошол аралыкта ошондой болгон деп мен окуп калдым да. Эми жараткан Аллахым бербейт эмес, берет экен. Бизге Алла Таала ушунчалык аалымдардын машалла баарын берди. Айтып атат. Укпасаң өзүңө зыян. Амал кылбасаң өзүңө зыян. Шариятта айттым го, сен алдыңмы? Сен атаң апаңа
үчүн алган жоксуң да. Алдыңбы? Алып кет. Жанында кара. Жанында бак. Же болбосо келип шартын түзүп бер. Келип көзөмөлдөп тур. Калтырсаң да же агасы болсун, же бир тууганы болсун. Ол сен таштап койгодой болуп бир буюм эмес да. Ошол айтып атпаймынбы, келип эле баягы Аллах Таала көрсөткөн өкүм, пайгамбар сүннөтү, шарият кандай айткан болсо, динибизде көрсөтүлгөн ата бабалардын жолу кандай, ата бабалар кыйын болгонго, ар бир нерсени өз ордуна койгонго. Ушуна койбойлубу? Жөн алып кой эле кетип калбай. Неге алдың онда? Албай эле кете бербейсиң онда. Сонун нерсе уктум мен жакында эле тарыхчы агаларыбыз менен сүйлөшүп отуруп калсак айтып атпайбы? Кыргыз деген дейт, көчмөн калк болгон билесиңер дейт. Эмнеге бул баатыр калк болгон дейт. Бөлөк элди барып алып басып алып деле ошол жерден аялдар менен көбөйүшө берсе болбой беле дейт. Жок. Биздин ата бабаларыбыз көчкөн дейт, узак жолдорду жүргөн, кыйналса кысталса дагы ошо аялдар менен чогуу жүргөн. Мына азыр өзүм эле башымдан өткөн жашоомду айтып берейин да. Мен деле үйлөндүм, уулду болдум, кетейин дедим. Бирок бизде ушундай түшүнүк бар эле, апам картайып калган. Анан эми бизде келинди кызмат кылдырыш керек деген түшүнүк бар го. Келин апасына кызмат кылыш керек деген. Анан мен деле ошо эл катары туугандарымдай көрүп эле үйлөнүп эле кетип калсам, бул аялын жакшы көрөт экен, алып кетип калды, апасына деле кызмат кылдырбады Сөздөн деген сөз болот эле да. Анан мен биринчи таштап кеттим. Баягы намыстанып алып кетип калды, ушу молдо болуп, ушу апасын карабайбы, кызмат кылбайбы деп. Анан атам раматылык айтты, алып кетип балам деди. Алып кет. Сен катынды неге алдың? Сен ошондо көрсө атам мени мындай кагазга ороп айткан экен да, сен молдосуң деди да. Менчи мындай, сен молдосуң, аяк караганда катының жок, кантип жүрөсүң? Алып кет деди эле. Мен намыстанып, жок ата, апам кызмат кылса мен бир 2 айда келем. 2 айда келем деп коюп дагычы, каякта узак жолдо 2 айда каякта келесиң? 2 айда эмес, жок дегенде бир 4 айда келем дедим да. Деп анан атам алып кет дегенине карабай кетип калдым тултуйуп. Эми таба албай эле турган экен, алып кетип калайын деген ой кетти. Эми таба албай эле турган экен деген дагы ой келди да, анан кете бердим. Баргандан кийин чындап эле атамдын сөзү эсиме түштү. Арадан бир 15-20 күн, 1 ай өткөндө эле аял алгандан кийин аял жок жашаш кыйын экен негизи. Анан атамдын сөзүн түшүндүм да, анан кайра келдим. Келип анан аялымы алып кеттим. Ошо кеткен бойдон келинчегим жанымда. Айтайын дегеним, бул үйлөнгөндөн кийин алып кетиш керек. Алыс жерге алгандан кийин же таштагандан кийин же келиш керек. Акысын бериш керек. Онда жашоодо, үй бүлөдө максат эмне? Максат жашоо ошо менен экен да негизи. Бала чаканы күтүү менен, бала чаканы урматтоо менен, кадырлоо менен, алардын урматын ордуна коюу менен. Сен ошолордун акысын бергин, кызмат акысын бергин, финансовый жагынан бергин, тамак аштан бергин, алар сага кызыча салбайт. Балким көбү айтар мындай өтө эле углубленный суроолор болуп кетти деп, бирок ушундай суроо мен уккан элем да мурун деле бөлөк устаздардан, эсимден чыгып атат кимден уккам. Сизден дагы угуп калдым. Аялыңын же күйөөңүн акысын бербей чет өлкөлөп тапкан акчаң канчалык адал экени дагы күмөн дегенчи. Пайгамбарыбыз Мухаммад айтат го. Эң жакшы тапканың үй бүлөңө жумшаганың депчи. Үй бүлөңө жумшаганың. Ошол таап, ысык суукту келинчегиң жанында кошо жүрсө жакшы эмеспи? Үйдө коюп, иш таап кел, үйүңө алып келесиң. Береке болот, пикириң чачырабайт, адал болот. Ошол жерде болуп атпайбы жашоонун маңызы? Анан алып коюп, таштап коюп, ал жака кетип, бул кимге сөйөнөт? Кимге таянат? Мурун эрге тиелек болсо, атасы апасына сөйөнөт эле, таянат эле. Азыр ал жака дагы бара албайт. Мындай акыбалдар толтура. Мага Москвада келди. Бойго жеттик, турмушка чыгайлы десек, апасы каяка турмушка чыгасың, эмне ээрсиреп калдыңбы? Ана кредитти төлө деп, акасынын кредитин төлөтөт экен, өзүнүнкүн төлөтөт экен, ушундай эле толтура. Анан кыз баланын бүгүнкү күндө биздин кыз балдардын кыйналып аткандыгы ачыгын айтыш керек. Бизде кыз балага көңүл бурулбай калыптыр. Мен ушуну көрдүм жашоодо, практикада көрүп атам да, алиги сабакка келгенде мага. Иштейт, атасына берет, агасына берет, тууганына берет, убак саат келет, эрден дагы жок, акчадан дагы жок, үйдөн дагы жок. Каяка батат эми? Эмне кылат анан? Биз ошо бузулуп кеткенге өзүбүз шарт түзүп берип атпайбызбы? Анан тепкилеп калабыз баары. Анан бузулду кыргыздын кыздар деп. Кыз бала бизде мээримдүү болот экен, чыдамкай болот экен, сабырдуу болот экен, ыйлап алып жүрө берет экен сабыр кылыпчы.
мен ушуну алдыма келген семьялардын суроолорун көрүп угуп алып мен я Алла ушундай матнелер болот экен деп. Ата деген ким? Эне деген ким? Биз кандай бактайбыз? Ата бейиштин эшигин туткасы, эне бейиш эненин таманын астында депчи. Бүгүн аталык атка, энелик атка татыктуу эмес ата энелер да пайда болуптур да. Айтты деп, мына бирөө жуучу болуп барайын деп барса, келбей тур деп, кийин барса, кыздын атасы өтүп кеткен. Апасынан жок, азыр тийбейт, биз бербейбиз деген. Анан кыз деле бойго жеткенден кийин каяка барат, эмне кылат анан? Алайын деп аткан балага алдыртпай койсо. Жалгыз өтүп кетиш керек бемал. Ошого келип эле алеге тамак туз менен даамдуу болгондой эле мусулмандын жашоосунун рахаты, берекети, даамы дин менен да. Дин болмоюнча сен динди жашооңо алып кел, мейли бизнесмен бол, мейли ишкер бол, кандай болбо, дин болсун, сен бактылуусуң да. Алла Таала динди ошон үчүн берди да бизге. Бактысыз болуп жашабасын, бул өмүрдү бактысыз болуп өткөзбөсүн. Жашоосуна дин менен болсо, мейли бай болсун, бактылуу, мейли кедей болсун, алда дин барбы, бактылуу болуп жашайт. Ошон үчүн бүгүнкү сиздин айткан сөзүңүз ушул: эркек болсо аялын таштабасын, аял да бүгүн семьясын таштабасын, үй бүлөсүн таштабасын. Машалла, сонун сөздөр. Эми бул келечекке же азыркы чакка да эми болор иш болду. Буга чейинкилерчи мисалы үчүн ал жакта үй бүлө курушту жашыруун. Ал үй бүлөлөрдүн аркасы мен билгендерден деле да балдары мектепке барып, уже университетке тапшырайын деп калышты. Эми алар кандай болсун? Мисалы, эми экинчи үй бүлө, үчүнчү үй бүлө кандай кеп кеңеш бересиз ушуларга? Өзү негизи мындай да, адам эмне кылганда да жоопкерчилигин сезет. Жоопкерчилигин тартыш керек. Жоопкерчилигин сезиш керек. Экинчи, үчүнчү үй бүлө дегенде буну өз негизи талкуулай турган маселе эмес. Нике кайып дебедикпи? Буну эркек дагы, аял киши дагы мындай талкуулай турган тема эмес. Мисалы, алба деген маселеде бирөө ал деп айтат, бирөө алба деп айтат. Бул тагдырда Алла буйрук койгон болсо да качып кутула албайсың. Мисалы, бирок болуп калган болсо, аны тепкилеп жатып калбай, ошонун жоопкерчилигин ойлонуш керек да. Дин менен деп атпайбызбы? Динде ал деген шарият боюнча, бирок жооп бере алсаң ал демекчимин да. Жооп бере алсаң, биринчинин акысын, экинчинин акысын, үчүнчүнүн акысын бере алсаң, сөз жок. Сен анда патриот болуп, ошону канатыңа алып, багып, көзөмөлдөп, контролдоп ала алсаң, ыз учуусуна, онун бороон чапкынына чыдай алсаң, эркиң жетсе, тухуң жетсе, шарият жок деген жок. Динибиз жок деген жок. Анан бир эле бороон чапкында атыңды таппай кала турган болсоң, жөн эле ондо кыргызда жакшы сөз бар го, кыскан бай болот дегенчи. Жөн эле жашай бериш керек. Мен ого ол мечтам деп эле жашай бер, жөн эле ол мечта болуп кала берсин. Биринчи жакшынакай эле алганда арманда, албаганда арманда дейт го. Айттым, ол адамдын өзүнүн сапаты, сыпаты, иманы, амалына жараша. Ошону көрө берет. Ушу жогоруда айтылып аткан эреже, динибизде айтылып аткан эрежеге карама каршы болду, азабын тарта бересиң. Эгер ошонун эрежесин аткарган болсоң, рахатын тарта бересиң. Сонун маселелер. Эми дагы суроолордон, мисалы, Россия жергесине көпчүлүк кыргыздар ипотека алган. Эми бир учурларда чогуу ажы өзү деле фатва берген, мүмкүн болсо депчи. Эми азыр кайра бөлөкчө фатвалар чыгып атат. Эмне кылабыз деген суроолор бар экен. Негизи бүгүнкү күндө кандай ал маселе? Бул маселелерди өзү негизи бизде сабактарда өткөн элек, бирок Аллага шүгүр, ошол раматтуулар чогуу ажы досубуз бүгүнкү күндө жеткиликтүү, жетиштүү алымдарыбыз, сырттан 10-15 жыл, 20 жыл окуп келгендер, Диярул Харп, мусулман эмес мамлекеттерде уруксат берилген, мисалы, ушинтип түшүндүрүп берилет. Алланын рахматы, момун пендеси сапар тартып ошондой мусулман эмес коомго барганда кыйналып калышын Алла дагы жактырбайт. Алла мусулман пендесине карап чечим чыгарып берет. Мисалы, ошол Россияга дейин 20 жылдан бери жүрөт, 30 жылдан бери жүрөт азыр. Ошол квартирага төлөп эле келген. Барганда каякта үй? Квартира болот тапканга зорго иштеп жүрсө. Ошол ипотека деген чыкты, банк берип баштады.
банктын деле эсебинде карап көрсөң, ошончо акчаны биздин мусулман байлар деле бере албайт өзүнө ошончо акчаны. Мисалы, мен мына сен процент албай эле кой, ипотека албай эле кой депчи. А банк өзүнүн услугаларын коюп, 15-20 жылга ипотека берип баштады. Баягы үйүң азыр мисалы 10 миллионго алсаң, ошол 10 жылдан кийин ол үйүң 10 миллион деп турбайт экен, ол 20 миллионго чыгат экен. Банк ошондо эсептейт экен. Бул эми Россиядагы ушул диярлык харп куфр мамлекетте деген сөз. Ошол мусулман баласы иштеп аткан айлыгынан и так квартплата төлөп атат. Бирок айлыгы 70-80 миң. Ипотека квартирасы 40-50 миң. Ипотека уяла турган болсо 20 жылга бөлсө, ошол 40-50 миң квартирага төлөгөн акча болуп атат. Эми ипотека алды, оформление кылды. Банкка бай 50 миңди төлөп баштады. Квартирага төлөгөндөй эле. Айтып атат, Италия квартирага төлөп атат элем. 20 жыл өмүрү берип өттү. Иши жүрүштү, жүрүшпөдү, ол өзүнчө бир тема. 20 жыл өткөндөн кийин квартирада жашаган адам 20 жылда 50 миңи канча болот? 25 миллион болобу? Ошончо акча кетти. 20 жылдан кийин үйүнө кайтып келейин деди. Иши болду же болбоду, таппай жебишкенде эле келди, акчасы жок келди да. Эми 20 жылдан кийин ипотекага бай 50 миңден берип атты. Бүттү баягы үй. Иши жүрүштү, жүрүшпөдү, мейли баягындай туруп ишип жегенде таап турду. Баягы үй өзүнө өтүп калды. Эми жашай берсе үй болот. Куфр мамлекетте кыйналбайт. Сатса акча болот. Кыргызстанга келсе талада калбайт. Баягы акча менен эмне үй сатып алат. Ал атайын ипотека үй алып ушинтип кетейин деп барган жок өзү негизи. Усапчылык менен барды. Биздин устаздарыбыз ушунун негизинде түшүндүрүп берген да. Демек бүгүнкү күндө мүмкүн. Бүгүнкү күндө эмес, эми бул шариятта, Россияда, бул Россия ислам мамлекет эмес. Биз ошону эске алышыбыз керекпиз. Муктаждык болуп турса, көзүң чачырап турса, миллион эмес 1 сомго зар болуп турсаң, анан ошол нерсе бир чоң мүмкүнчүлүк болду деп, ошондой анан уруксат берилген, ипотека үйлөр алынган. Алып жашап атышат. Жашап атабыз. Россияда. Суроонун ээлери мындай дейт да, Чубак ажы устаз өзү өтүп кеткенден кийин Мисыр аалымдары кээ биркилери чыгып ушинтип сүйлөп койгон. Эми көпчүлүгү ошол бөлөк мамлекеттин аалымдарын угуп калды. Анан ушундай Ханафи, алар деле Ханафи мазхабында экен, бул туура эмес деп атат деген суроолордун аркасынан келген тактык. Өзү мындай, эми дүйнөдө аалымдар көп. Биз аалым уламаларга баш үстүгө урмат, талашпайбыз, тартышпайбыз. Бир устазга ихлас кылып, ошо биздин маркум Чубак ажы досубуз эле дүйнөлүк аалымдардын катарында муфтий болуп турган. Биз ушул өзүбүздүн аалым уламаларыбызга мындай этикат кыла беребиз, мындай ихлас кыла беребиз. Ушул жака ушуяктуу уга беребиз иншалла. Анан эми ошол мигранттардын дагы бир көйгөйү бул бирин бири алдоо. Эми чет өлкөгө чыккандан кийин өзүңүз айткандай Кудайдан бөлөк эч кимге таянбай калат экенбиз. Анан жакын көрүп, ушул жердеш көрүп, жакшы мамиле кылса, бирин бири алдап кетет, квартирасына кирсе урдап кетет. Андай учурларды деле өзүңүз деле жакшы билсеңиз керек. Негизи аларга кеп кеңеш балким ошолордун бирөөсүнүн жүрөгүнө калып кеп калар. Өзү алдоо арам го. Жалгандын казаны кайнабайт. Жараткан Алла Таала жакшылыкча эскертет. Жакшылыкча эскерткен акыл эс менен Алланы таанып, арам адалды ажыратпаса, анда ал ошо кылган жаман кылган амалдардын кесепети чоң бир азапка алып барат. Бизде мурун айтып коет эле го, мына ал мурдунан курутуп түшө элек экен, бул адам боло элек экен депчи. Турмуш, тарбия ката баскандан, ката иштерди кылгандан Алла өзү тарбиялайт. Эми ошол тарбияланыш үчүн сөзсүз бир сыноо, бир азап, бир чоң бир нерсени күтпөш керек да, кырсыктычы. Акыл эси бар адам ушуну ойлонуш керек да, Кудайдан корккон, үмүтү бар адам. Алдоо менен каяка барат? Жалган сүйлөп, алдап кетип, эмнени утат ал адам? Ал өзүнүн өмүрүнө зыян кылат. Ал өзүнүн ден соолугуна зыян кылат. Ошонун кесепети тиет, анын кусуру тиет. Ошого жаныбарлардан ажыратып, динсиздерден ажыратып, мусулман кылып келбет берип адам кылгандан кийин ал адам өзүнүн ордун, урматын Аллага шүгүр деп ошол төрөгөн, тогуза көтөргөн энесине, ичпей жебей чоңойткон, тишин кирин соруп чоңойткон атасына, адиресине ошо дак калтырбаса демекчимин да. Мейли эркек болсун, кыз болсун да, аял болсун, ата энесинин адиресине так калтырбаса, аларда эмне күнөө?
анан өзүбүздүн динибизге, өзүбүздүн улутубузга так калтырбаса, бөтөн эл бөтөн жерде жүргөндөрчү ошону сактаса. Анан эми Россияда акыркы учурларда барып келген адамдар көбүнчө арызданып кала турган болду. Мисалы үчүн телефондорубузду текшерип атышат. Текшергенде ушундай бир маселелерди көрүп калса кыйнап атат, кыйнап жөн болсо макул, кайрадан жөнөтүп атат депортация кылып. Ошондой учурларда кандай кыймыл аракет кылыш керек? Булундай нерсе болуп атат. Ошого мен айтат элем, телефондордогу биздин аалым уламалардын жөнөөрдө же границадан чыгып атканда телефону тазалап эле чыкса. Ар бир мамлекет өзүнүн мыйзамы, өзүнүн бир себептери бар, ага дагы жөндөн жөн эмес ал дагы. Ошого тазалап эле чыкса. Анан жөн эле ал жерде суроолорго баягындай бизде эмоцияга алдырып коет экен көпчүлүгү бизде. Бул неге депчи. Тынчтыкты сактап эле, талашпай эле, тартышпай эле, берген суроосуна эле түз эле жооп берип эле ошол жерден жакшынакай кутулуп кетиштин жолун кылыш керек. Ошол эле талашпаш керек демекчимин да. Талашып кичине эмоцияга алдырып койсо да аларга эмне, алар эми өзүнүн жери, өзүнүн бийлиги ошол жерде сени сурап отурат. Жакпай калсаң кайтарып берет, ушундай экен да, эми аларды биз судить эте албайт экенбиз да. Ошого четке чыгып атканда телефондорду бир сыйра мындай жүктөбөй эле, тазалап эле чыккан болсо жакшы. Себеби бул факты болуп атат. Ошолорду көрүп, сурап, сен ушул жака келип жайылтат экенсиң деп, ар бир нерсенин өзүнүн саясаты бар да. Анан ушуга байланыштуу эле суроо ачпайбы? Мисалы үчүн Чубак ажыны тааныйсыңбы, Максат ажыны тааныйсыңбы десе, мен таанып туруп тааныбайм деп койсом кандай болуп калат өкүмү, алдаган болуп каламбы дегендер. Жок, көрүп жүрчү элем деш керек. Эми өзү негизи андай жерлерде отчет бериштин да бир эрежелери бар да. Отчетту сен атаңа бересиң, отчетту сен устазыңа бересиң, мисалы да, сураса да. Анан эми алар сураса каалагандай сурай берет. Алар жөндөн жөн сураган жок да, тааныйм деш менен сен депорт кылышың анык болуп турат да. А сен ал жерге тааныйм деп депорт болуш үчүн бардыңбы же иштеш үчүн бардыңбы? А бирок тааныганда сен кандай тааныйм? Тааныганда ютубтан тааныйм, тааныганда интернеттен тааныйм, мындай тааныбайм деп бир кичине айламалуу кылып деле өтүп кетсе болот демекчимин да. Эгер ошол жок чындап эле айтам мен тааныйм десе, онда депорт болсо өкүнбөш керек да. Онда мен тааныйм деп айтып депорт болуп келдим эле сүйүнүп жашай бериш керек да. Онда даттанбаш керек, онда арызданбаш керек. Ушуну айттым эле, ушуну кыла берди депчи. Олордун иши ошондой экен да. Алардан мындай болбойсуң, эмнеге андай кылбайсың дей албайсың да. Айтайын дегеним, жалган мисалы үчүн сабактарын угасыңбы десе, жок деп коюп, бирок өзүм на самом деле угам да, ошо жүрөгүм оорутуп жүрөт, жалган сүйлөп койдумбу дегендерге. Негизи эми бул эфирден эми жооп берсек кандай болот билбейм го. Андай жерде жөн эле мындай эле өтсө болот демекчимин да. Андай жердечи ал сенин жашооңо айтпайм, ал устазың эмес, ал атаң эмес. Ошондой эле чындыкты айта туруң. Устазыңа чындыкты айтасың, атаңа чындыкты айтасың. Анан олорду кичине мындай тамашалап койсо деле өтүп кетсе болот да, тамашалашып делечи. Чындыкка жараша тамашалап. Ооба. Сонун жооп болду. Анан Кыргызстанга келдиңиз. Россияда жанагы ыйман көтөрүлүп, Кыргызстанга келдиңиз. Кыргызстанда мусулмандардын жагдайы кандай экен? Кыргызстан, машалла. Сурооңуз дагы билгендей эле суроо берип атасыз дейм да. Кыргызстанда альхамдулилля. Не дейбиз эми, альхамдулилля дейбиз да. Себеби Кыргызстанда бул жерде бизде мамиле, биз тала түзө жүрө берип ал жакта баягы бирибизге ал жакта эми кыйшайсаң эле ооп кетесиң да. Туура эмес кылсаң ооп кетесиң, туура мамиле кыласың. Бирок Кыргызстан менен Россияда жүргөн мамиле айырма бар экен. Айырма чындыгында бар экен. Бул жакта башка, ал жакта башка. Ал жакта Россияда жүргөн кыргызстандык бирибиз менен болгон мамиле башка. Башка дегенде кандай, мындай ишеним бар. Бирибизди алдабайсың. Мындай ишеним, толук ишеним менен мамиле кыласың. Сыйлап мамиле кыласың. А бул жакта бир аз мындай алданып калат экенсиң бул жактачы. Бул жакта күлүп туруп эле алдап коет экен мындай. Көпчүлүк эмес, бардыгы эмес, эми ошондой случайлар катар эле болуп атат да мындай. Жакшынакай отуруп эле, эч нерсеси жок эле мындай отуруп эле күлүп сүйлөп, башка сүйлөп кылганы башка андай нерселер көп экен билинбегени менен. Анан
мен эле ошентип жүрөт окшойм десем, Россиядан келген бир канча тааныштар менен отуруп калсак, алар деле ушул сөздү айтып атат да, ушундай болуп калдык, ушундай экен дешип кыжаалат алар дагычы. Анан эми бул жашоо ушундай экен да, биз ал жакта жүрө берип, ал жакта мамиле, финансовый мамиле болобу, кандай мамиле болот, ишеним менен мындай мухаббат менен мамиле жакшы да, карым катташ жакшы. А бул жерде мындай терилип калат экен мындай. Эгерде сен ошонун уровенинде боло турган болсоң, сен менен мамиле кылышы мүмкүн экен. Анан уровенинде болбосоң, дагы карап пайдаң болсо мамиле кылып туруп анан кетсе экен, мындай кесип коюш деле мүмкүн экен. Ушундай бир тонкосттор көп экен билинбегени менен. Орусча бекерге айтпайт окшойсуң, Восток дела тонкая депчи. Эми сурайын дегеним Кыргызстан тууралуучу. Мурункулар мынчалык көпчүлүк болуптур да, мисалы үчүн диндеги адамдар мынчалык көпчүлүк болуптур, бирок мээнетти кылып көп нерсе динге алып келиптир. Кыргызстан эле ичин алсак. Анан бүгүнкү күндө биз мусулмандар көпчүлүкпүз. Баягы демократияда кыйкырып аткан, ошолордун тили менен айтсак деле биз көпчүлүкпүз да. Бирок эмнегедир ошол көпчүлүктүн мүмкүнчүлүгүн колдоно албай аткандай сезилет. Биз мындай жаңы нерсе алып келген биякта турсун, мурункулар жасап койгон нерсени да колдон алдырып берип атат экенбиз да. Анын себептерин ой жүгүртүңүз. Себептери ынтымак боло албагандыгыбыз, бириге албагандыгыбыз. Эгерде ошо ким болбосун, аттуу баштуу болуп жүргөн, бир жараткандын ыраазылыгын табам деген болсок, мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн, бүтүндүгү үчүн элибизге кызмат кылышыбыз, баардыгы ушу бир муштумдай болуп бирикмейинче, сиз айткандай туура сурай бердиңиз, мурун устаздардын ою, пикири бир болгон да. Устаздар көп болгон илгери деле, бирок алардын ой пикири бир болгон. Масаил бир чыккан, талкуулашкан, бири-бирине характерлери келишпесе деле, бирок мына эл үчүн алар баягы бириккен да. Эл үчүн биригип, масаилдерди бир чечимге чыгарып, мындай болуп атыптыр бул жерде, мындай болуп атыптыр деп, алар чындыгында мындай Алланын өкүмү дин менен, шарият менен элдин эмесин мындай айкалыштырып алып келип туруп бир чечимге чыгарышкан да. Бүгүн бизде койчу көп болсо коярга мөлөт деген сөз барбы кыргызда? Бүгүн бизде алым уламаларыбыз көп, бирок ушул ынтымак, биримдик боло турган болсо, бул маселе чечилет. Себеби бир нукка түшүш керек да. Мындай кайчы пикир болбостон. Эми муну айтайын десең деле айтышы мүмкүн да, эмне бирикпей атабызбы же ынтымак болбой атабызбы депчи. Бирок сүрөтү болгон менен анын акыйкаты болбой атат да чындыгында. Ону себеби өлүм ооруну жашасаң өлүм ашкер болот деген ону азыр эл деле билип, эл деле сезип калыптыр. Себеби биригип туруп баардыгы бир нукка түшмөйүнчө талашчу эч нерсе жок, издене турган эле эч нерсе жок. Бар нерсени эле ошо бир нукка түшүрүш керек. Маркум Чубак ажы досу түшүрдү эле да мисалы. Баардыгы башынан кандай адамдар көз карашта карады, туурады, мыскыллады. Акыры барып баардыгы жакшысы да, жаманы дагы ар кандай баардыгы мындайча айтканда бир ооз, бир жыйынтыкка келип туруп укту да. Азыр деле угуп атабыз да мисалы. Ошондой бүгүнкү күндө деле жакшы алым устаздарыбыз бар. Ошол жакшы устаздарыбызды ээрчип, угуп кылсак жакшы болот. Анан кой аксагы менен жүз дейт го. Кой аксагы менен жүз анча мынча ушул баягы диндин атын жамынып, Куранды жамынып, копол тил менен айтканда, мен аларга жаман сөз айткым келбейт. Бирок актёрдун ролун ойноп койгондар дагы жок эмес. Ошолордун кесепеттери тийип атат го дейм. Ошого сонун жооп болду. Менимче бүгүн мигранттардан баштап мусафир кандай теманы сүйлөшпөдүк. Үй бүлөлүк баалуулук, Кыргызстан биримдиги баардыгына сиз ачык айкын бизде бөлөк подкастта накта дегендей накта жоопторду айттыңыз. Алла ыраазы болсун. Келгениңизге Алла ыраазы болсун. Жоопторуңузга Алла ыраазы болсун. Анан подкастыбыздын акырында мен биринчи кайрылам, анан сиз дагы кайрылып кетсеңиз жакшы болот. Мисалы, ар бир мусулман мусафир, кыргыз мусафиры чет өлкөдө жүргөндө бул бир гана өзүн эмес,
баягы бүткүл мусулмандардын сүрөтү болуп, жүзү болуп жүргөндө өзүбүздү мындай жакшы алып жүрсөк, бул баарыбызга жакшы, Кыргызстаныбызга жакшы. Даже ошол эле алып келсек, экономика, туризмге дагы пайдасы тие турган чоң нерсе экен. Андай эмесе сөз сизде, Дамла. Мени көбү суроо берет, сиз Москвада деле, Россияда деле башыңыздан калпак түшүрбөйсүз го, неге деп суроо беришти бирөкө. Анан мен аларга ушундай жооп бердим, азыр мына кайрылууңуз дегенге ушул эле жооп дарды болуп калат. Жараткан Аллах көп улуттун арасына бизди кыргыз кылып жаратпадыбы? Мен өзүмдүн ушул кыргыз экендигимди, кыргызстандык экендигимди иман жагынан, ошо дин жагынан, өзүбүздүн улуттук баалуулук жагыбызды ошо бөтөн эл бөтөн жерде, Россиянын кайсы жеринде жүрбөйлүк, ошо мекендештерде биз ушул жакта бизди көргөн адамдар машалла мына кылым карыткан тарыхы бар кыргыз эл экен. Ошолорго мен эми дин чөйрөсүндө чоңойгондугум үчүн мен Россияда ошол иман жагынан, дин жагынан аракет кылдым, көрсөткөнгө аракет кылдык. Мындай сыймыктанып, мактанып айта алсак болот демекчимин да. Себеби ар бир региондогу муфтийлерди Кыргызстанга алып келип, мен ушул бирден калпак чапан атайын тиктиртип, заказ берип, бир досум тиктирип, хадия кылып берди. Ошону мен кийгизип атып, анан айттым да, тамашалап, бир условия менен десем, алар күлдү. Сен еще подарканы жөн бербей, условия менен бересиңби деди, бир шарт менен берем дедим. Кандай шарт деди анан. Россияга барганыңарда, жумага чыкканыңарда, ошо калпакты чапанды кийип хутба өткөлө дедим. Десем, ух ты кыргыз деп бир муфтий бар эле, ушундай тамашакөй, ачык айкын. Ушундай кыласыңарбы десем, кылабыз дешти. Будан максат эмне? Бул назарда бир жагынан карасаң тамаша, бирок алар келгенден кийин Кыргызстанда ошол 4-5 күн жүрүп, кыдырып, анан ошо белекти дагы бир мындай жашнакай кылып берип, ошол жактагы мусулман бир туугандарга дагы Кыргыздын баалуулугу бир макташсын дедим да. Көзүңөр менен көргөн нерсени айткыла дедим да. Анан ал жактагы мекендештерден мен сурап турдум, жумада кандай болду деп. Барганда ошол калпак чапанды жумага кийип, хутбага, минбарга, мехрапка кийип чыгышыптыр. Мен сүйүндүм. Неге? Себеби мен кыргыздын баласы болгондон кийин кайсы жерде жүрбөйүн, биздин ушул улуттук баалуулугубуз менен Алла Таала бизди ушул динибизди берди, бизге иман берди, өзүбүздүн када салтыбыз бар, өзүбүздүн менталитетибиз бар, ата бабаларыбыз, алым уламаларыбыз өзү биздин ата бабаларга жакшы баа коюп сыпаттап беришет. Биздин ата бабаларыбызда, пайгамбарларда болгон сыфаттар болгон экен. Кандай десе, пайгамбарларыбызда болгон сыфаттар жөнөкөйлүүлүк. Биздин ата бабаларыбызда ошо жөнөкөйлүүлүк болгон. Пайгамбарларыбызда болгон берешендик. Биздин ата бабаларыбызда да ошондой берешендик сыфаттар бар экен. Пайгамбарларыбызда жоомарттык сыфат болгон. Ата бабаларыбызда да ошондой жоомарттык сыфат болгон. Пайгамбарларыбызда дагы патриоттук, баатырдык сыфаттар болгон. Биздин ата бабаларыбызда да ошондой жоомарттык, баатырдык сыфаттар болгон. Айкөл болгон. Демек ошонун урпактары бүгүн биз папугайдай болуп, ар бир улутту туурап, ээрчип кете бербестен, өзүбүздүн баягы уңгубузду, өзүбүздүн өзөгүбүздү кармап, урпактарга калтырып кетишти. Ар бир эркек, ар бир атул, ар бир ошо эже карындаштарыбыз намысын, улуттук баалуулукту кармаса, башкалар көрүп туруп, охо дей тургандай, мына кыргыз деп. Кече мына Красноярскийде жүрсөк, Енисейдин үстүнө алып барышты эле балдар. Бирөө ошол жерде гид болуп жүрүптүр, анан биз таанышып сурап калсак, биздин калпагыбызды көрүп, каяктан Кыргызстандан десек, вот бул жер силердин предкиңер, силердин ата бабаңардын жери деп атпайбы? Ошо биздин калпагыбызды көрүп, ошол жерден силердин ата бабаңардын жери деп ошол орус ошол жерде айтып атат. Айтайын дегеним, бул өмүр кыска, бирок бизден кийин да урпак келет. 50 жыл менмин деген адамдар өткөн. 50 жылдан кийин биз да жок болобуз. 50 жылдан кийин урпак келет. Ошолорго биз эмнени калтырабыз? Ушул сезим менен ырыскын Аллах Таала бере берет. Ол учуп аткан кушка деле берип атпайбы? Сүзүп аткан балыкка деле берип атпайбы? Анан эми Алла деген пендесине кантип Алла бербей коет? Ушу дүйнө деп, төрсөм акча табам деп, иманыбызды, улуттук баалуулугубузду бир жолу жеп албайлык. Бул по пути боло турган нерсе. Биринчи максат иманыбызды жеп албайлык, улуттук баалуулугубузду жеп албайлык.
Ошон үчүн башка жакта жүргөндө ошол биздин мекендештерде ошо көп басым жасайбыз. Ал жакта да канча аксакалдарыбыз бар, канча агаларыбыз бар, канча досторубуз бар. Жакшынын шарапаты дейт го. Ынтымак менен, биримдик менен Аллага шүгүр көп ийгиликтерди көрсөтүп келатабыз. Эми муну биз баягы пиар кылып мактанбаган үчүн азыр кайрылыңыз дегениңизден ошону мен дагы ушурдан пайдаланып экрандан айтат элем. Ар бир атуу, мисалы эркекмин деген адам, мен таза ошо кыргыздын уулумун, кыргыздын кызымын деген адам атасына сөгүш алдырбаса, энесине сөгүш алдырбаса, ошол намустуу деп эсептейм да. Динине сөз тийгизбесе, ошол чыныгы мусулман, чыныгы кыргыз демекчимин да. Башкалар көрүп суктана турган. Аллага шүгүр, эми башка жактарда суктангандарын көп эле көрдүк биз. О, кыргыздар манасы, биз кыла албаган нерсени силер кылып атасыңар, Россияда туруп депчи. Ошого ушул экен да биздин максатыбыз, өзү иштин өзөгү ушул экен негизи. Жакшы нерсени калтырып кетиш. Анан айтат элем, илимге басым жасасак. Себеби илим менен экен да баардык нерсе. Илим хадисте келет, хадис мазмунда илим алган бул караңгыда чырак менен жүргөн сыяктуу. Илими жок, караңгыда чырагы жок сыяктуу. Илим караңгыда чырак жол көрсөтөт. Ошону Кудайга шүгүр Кыргызстанда белгилүү, дүйнөгө Кыргызстанды таныткан дагы деле чукурук эмес алым уламаларыбыз, устаздарыбыз бар. Устаздардан сабак алып, ошолор менен тыгыз байланышта болбосок, устаз кармабасаңар шайтан устаз болот деген го. Ошо устаздар менен тыгыз байланышып, мамлекетибиздин өсүп өнүшүнө, ушул мамлекет бизге эмне кылды десе, мен мамлекетиме эмне кылдым деген сезим менен боло турган болсок, Кудайга шүгүр кичинек болсок дагы эгемендүү мамлекетибиз бар. Бизден канча көп сандуу калктар бар, мамлекети жок, эгемендүүлүгү жок. Биз сыймыктанып, колдоп, коштой берсек, жаманды деле жакшы дей берсең жакшы болуп кетет экен да. Жакшыны деле жаман дей берсең жаман болуп кетет экен. Ошон үчүн мусулмандын сыфаты, биздин кыргыз элинин сыфаты ушул жакшы дей берсек, бири-бирибизди Кудай буйрса өсүп кетебиз, өнүп кетебиз. Ушул Аллахым ыраазы болсун сиздерге дагы, чакырганыңыздарга, көрүүчүлөргө, угуучуларга дагы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бизде жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет деген девиз менен подкасттарыбызды алып барабыз. Ошондуктан урматтуу достор, бул подкастты көрүп, албетте бөлүшүңүздөр, бир туугандарыбыз көрүп калсын, үлгү алып, сабак алып калсын, жактырууну басып, катталып, дамлага дагы Алла ыраазы болсун. 20 жылдан ашык бөтөн элде, бөтөн жерде дин кызматын кылган. Патриоттук сезим менен Москвада окуу борборду Манас диний окуу борбору деп ачтым да. Манас десең башка улуттар дагы деп мындай тааныйт да. Эми ошол жерде ушу центр болуп калсын, окуу борбор центр болуп калсын, ким десе кыргыздар дей турган болуп калсын деген максатта ошо Манас диний окуу борборун ачканбыз. Москвадагы мекендештерге учурдан пайдаланып айтып кетет элем. Метро Павлийская, улица Большая Пионерская, дом 20. Ошол жерде устаздаларыбыз акысыз ошо помещениянын гана арендасына гана окугандар кичине акча берет. Ошо помещение арендада болгондугу үчүн бекер сабак берип жатышат. Ошонун негиздөөчүсү, ошонун жетекчиси ушу биз. Илим алып калыңыздар. Баягы кыйналып калганда гана илимдин кадырын билбестен, кыйналып элек деле илим алып, жашообузду онон сайын өстүрүп, өнүктүргөнгө Алла таала мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллахым дагы бир жолу ыраазы болсун сиздерден. Сак саламатта туруңуз.